чейин баарын толтурабыз, толуктайбыз ушул сүйлөмдөрдү. Мен өзүм баарын жасай алам, анткени биринчи сүйлөм, экинчи сүйлөм жоопкерчилик жана өзүмдү оңдоп түзөй алам, ошондуктан ар дайым деген сүйлөмдү толуктайбыз. Биринчи сүйлөм, экинчи сүйлөм дагы татаал сүйлөм, тең байланыштагы татаал сүйлөмдөр. Келиңиздер анда ушул сүйлөмдөрдү толуктайбыз. Даяр болсоңуздар баштай берсеңиздер болот. Жыйырма секунд вакыт кетти. Даярсыздарбы, урматтуу кесиптештер? Кеттик, анда баштайбыз. Кыска эле жооп беребиз. Алло, урматтуу кесиптештер, менин үнүм баарыңыздарга угулуп атабы? Наргиза эжеке, бул бардыгы бир сүйлөм болуш керекпи? Алло. Жок, эки сүйлөм, эки чекит турат го башында. Эки сүйлөм, экөө тең татаал сүйлөм, ошол сүйлөмдү толуктайсыздар. Сызыктар турат, көп чекиттер турат го, ошол жерди толуктайбыз. Мен биринчи сүйлөмгө мындай деп жаздым. Мен өзүм баарын жасай алам, анткени аракетим күчтүү деп жаздым. Азаматсыз жакшы. Дагы экинчи сүйлөмдө. Жоопкерчилик жана өзүмдү оңдоп түзөй алам. Жоопкерчилик жана эмне менен өзүмдү оңдоп түзөй алам, ошондуктан ар дайым деген сүйлөм толуктайбыз. Эжеке, мен окуп көрөйүнчү. Айтыңыз эжеке. Мен өзүм баарын жасай алам, анткени мен энемин жана мугалиммин. Жоопкерчилик жана тарбиям менен өзүмдү оңдоп түзөй алам, ошондуктан ар дайым өзүмдү жакшы алып жүрүүгө аракет кылам. Рахмат, Чапаргүл эжеке, рахмат. Дагы ким толуктайт? Өзүңүздөргө бирден упай коюңуздар, сабактын аягында өзүн өзү баалуу жүргүзөбүз, Келиңиз, Байрам эжеке. Экинчи сүйлөмдү мындай деп жаздым. Жоопкерчилик жана акылмандуулук менен өзүмдү оңдоп түзөй алам. Ошондуктан ар дайым күчтүүмүн. Рахмат эжеке. Бурма эжеке, келиңиз, сиз жооп бериңиз. Кол көтөрүп атасыз. Бурма эжеке, келиңиз. Өзүм баарын жасай алам, анткени Бурма эже, үнүңүз жакшы угулбай калды, Бурма эжеке. Азыр күзбөй калыптырмын, кечирип коюңуздар. Мен өзүм баарын жасай алам, анткени менин колумдан бардыгы келет. Экинчи, жоопкерчилик жана ишеним менен өзүмдү оңдоп түзөй алам. Ошондуктан ар дайым өзүмө ишенемин жана аракеттенемин. Рахмат, чоң рахмат, Бурма эжеке. Эжеке, мен айтайын. Ооба, келиңиз. Мен өзүм баарын жасай алам, анткени мен өзүм баарын жасай алам, анткени Мен өзүмө ишенем. Болбосо баарын жасай алам. мен өзүм баарын жасай алам, анткени мен өзүмө ишенем. Жоопкерчилик жана адамгерчилик өзүмдү оңдоп түзөй алам, адамгерчиликтүүлүктү өзүмдү түзөй алам, оңдой түзөй алам, ошондуктан ар дайым алдыдамын. Азаматсыз эжеке, чоң рахмат. Калган кесиптештер. Мен жооп берсем болобу?
Ayta bereyinbi? Nargize ayta bereyinbi? Men özüm baарын жасай алам. Анткени менден башка адам балдарыма менчелик жооп бере Ayta албайт. berіңіздер. Угулуп атабы меники? Ayta berіңіздер. Оңдоп түзө алам. Ар дайым жүзүм жарык. Угулатат. Бенежеке сонун эле угулатат. Окуп бүттүм мен. Биринчиси, мен өзүм баарын жасай алам. Анткени менден башка адам балдарыма менчелик жооп бере албайт. Рахмат. Экинчиси, болду. Дагы? Экинчиси, жоопкерчилик жана намыс аркылуу өзүмдү оңдоп түзөй алам. Ошондуктан ар дайым жүзүм жарык. Азамат, son. Экинчisi кайтып алып коюңуз Бережеке. Жоопкерчилик жана намыс аркылуу Ошондуктан ар дайым жүзүңүз жарык болуп жүрөңүз. Чоң рахмат. Калган кесиптер айта тургандар болсо, я. Намыстуулукту ооба. Намыстуу атабыз. Сунун намыс чындыгында намыстанып, ошол башкаларга атаандашып, өзүбүзгө ишенип, аракетчилик менен, жоопкерчилик менен өзүбүздү оңдоп түзөшүбүз керек. Тынымсыз билим алышыбыз керек, өзүбүздү өзүбүз колдоп турушубуз керек, максат коюп. Адам кылганда адам баары бир жасай алат. Ошондуктан сиздер дагы аракет кылып, башкалар жасаганды сиздердин да колуңуздардан келет. Ар дайым аракеттенип алдыда болуңуздар. Анда эмесе бүгүнкү сабакта биз жаңы тема өтөбүз. Бүгүнкү сабакта биз эң алгач келишимибизди түзүп алалы. Келишим, мен ойлойм, келишим өзүнүн күчүндө турат. Баарыңыздар бир добуштан кабыл алгансыздар. Эреже, белги, штаттык санкцияларды кабыл алганбыз. Өзүңүздөр билгендей эле кечикпей киребиз, камераны күйгүзүп алабыз дайыма. Микрофонду керектүү учурларда гана күйгүзөбүз. Анан бири-бирибизди угуп сыйлап турабыз, колдоп турабыз. Телефонду үнсүз абалга калтырып, башка жумуштар менен алектенбейбиз. Урматтуу кесиптештер, 1,5 саат аралыгында биз чогуу болобуз. Эгерде кимдир бирөө башка жумуштарга алаксып, жанагы микрофонун күйгүзүп алса, анда пип-пип деп сигнал беребиз. Жакшы, анда сабакты баштайбыз. Макул болсоңуздар, Рахмат, Темир Бережеке. Мен өзүм баарын жасай алам. Анткени мага ишенген балдарым бар. Эң сонун сүйлөм экен. Жакшы. Рахмат. Өзүңүздөр билгендей эле бүгүнкү видео жолугушуубуздун максаты жалпы республикалык тестөөлөргө даярдоого багыт дистанттык форматта окутуу курсунда мугалимдердин жана окуучулардын сөз байлыгын өстүрүү, окуганын түшүнүү, билгичтиктерин өнүктүрүүгө өбөлгө түзүүчү жаңы ыкмалар менен жаңы ыкмалар аркылуу текст менен иштөө үчүн окуганга чейин, окуучунун да окугандан кийин ыкмаларын колдонууга даярданабыз. Анда эмесе бүгүн биз жана сиздер күтүп аткан окуу түшүнүү конференциясы бүгүнкү жаңы тема. Башкача айтканда, сөз түрдө сиздер бүгүн 6-чы видео конференцияда максаттар, милдеттер менен таанышасыздар. Ошондой эле өзүңүздөрдүн турмушуңуздарда, практикаңыздарда кандай жумуштарды аткарасыздар, баардыгын иш аракеттерин түзүп алыңыздар. Андан тышкары окуу түшүнүү үчүн эмнелерден кыйналып атасыздар, кандай болуп атат, ошолор жөнүндө дагы талкуу жүргүзөбүз. Аткарган ишибизге сөз түрдө сабактын аягында суроо жооптор болот. Курстун материалдарын ачкаңыздарда сөз түрдө пайдаланыңыздар. Ар бир кадамыңыздарды, иш пландарды жазып алыңыздар. Окуу жана түшүнүү үчүн кандай карды колдонобуз, практикалык иш жүргүзөбүз. Ошону менен катар эле тапшырмаларды алабыз. Конференциядан чыгуу үчүн сөз түрдө өзүбүз баалуу баракчасын толтурабыз, билетин алабыз, андан тапшырмаларды алып сабакты жыйынтыктайбыз. Анда эмесе келиңиздер, сабакты баштадык. Сиз менен эң алгачкы эмне чалуу катары бере турган суроолор экранда турат, баарыңыздарга көрүнүп атса, анда жооп берип коюңуздар. Экран баарыңыздарга көрүнүп атабы? Суроолор экранда көрүнүп атабы? Ооба, көрүнүп атат. Жакшы жаап атабы? Жакшы эжеке. Алло, урматтуу кесиптештер. Жакшы, анда улантабыз. Экран эң сонун. Анда окуу жана түшүнүү көндүмдөрүн биз мектепте негизи эле жалпы республикалык тестөөлөргө даярданууда окуу түшүнүүдөн биз мугалимдерибиз да кыйналып атабыз. Ошондой эле
окуучуларыбыз дагы окуу түшүнүүдөн аябай эле кыйналып аксап атышат. Окуу түшүнүүгө 3 текст келе турган болсо, биринчи текст, андан кийин экинчи текст, биринчи, экинчи бөлүм үзүндүү болгон 2 текст. Башкача айтканда, жалпы окуу түшүнүүгө 4 текст келе турган болсо, ошол 4 текст иштөөдө биздин балдар чындыгында кыйналып атат. Эмне үчүн себеп кыйналып атат? Анткени алар жанагы физикадан, биологиядан, химиядан бардык тармактардан мындай эле кругозор боюнча, дүйнө таанымын жакшыртуу боюнча журналдарды окуп алгандыктан, ар кандай стилдеги, ар кандай форматтагы окуу китептери, жанагындай көркөм адабияттарды, илимий популярдуу тексттерди окуп алгандыктан биздин балдарыбыз ушул окуу түшүнүүдө аябай эле кыйналып атышат. Бул окуу түшүнүүдө биз чындыгында биздин мугалимдерибиз практикалык иш жүргүзгөнүбүздө өзүбүз да кыйналабыз. Анткени мен сиздерге жана 1 минутта канча сөз окуйсуздар дегенде баардыгыңыздар 200 300 сөз дедиңиздер, бул жакшы. Бирок биз баардыгыбыз ушундай тегиз киши 300 сөз окупайбыз. 150 сөз эң мындай шашып окуганыбызда 150 1 минуттасында 150 сөз окуганда түшүнүшүбүз мүмкүн. Ал эми аябай бат окуганыбызда 200 300 500 сөзгө чейин окусак, анда биз окуганыбызды жакшы түшүнбөй калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан окуу түшүнүүдө кандай жумуштарды аткарышыбыз керек? Анткенде биз окуу түшүнүүнү жакшыртабыз. Ошол суроолорго кыскача жооп бериңиздер. Окуу жана түшүнүккөндүгүн жакшыртууда кандай ыкмаларды колдоносуздар? Сиздин окуучуларыңыздар кандай каталарды киришет? Ошондой эле ошол кетирген каталыктарды жолго салуу үчүн кандай иш аракеттерди жасай алабыз? Анткенде окуу түшүнүүбүз жакшырат. Ушул суроого жалпылап бир эле сүйлөм менен жалпы кыска жооп берсеңиздер. Келиңиздер анда. Кийинди угабыз. Бурмай жеке, сиз угабызбы? Кол көтөрүп атасыз. Бурмай жеке, келиңиз анда. Жапаргүл жеке, ким даяр? Мен айта берейинби? Сиздер даяр болгонго чейин анда 1 мүнөт убакыт берейин, даяр болуңуздар. Бизде окуу түшүнүүдө балдарыбыз аябай эле кыйналып атат. Мисалы, окуу түшүнүүнү деп атканда балдарыбыз ою башка жакта, көңүлү башка жакта, да жакшы түшүнбөйт, айрыкча терминдерди окуса түшүнбөйт. Көпчүлүк учурда кыргыздын элементардык эле сөздөрүн түшүнбөйт. Күнүмдүк жашообузда лексикабыз өтө жар болгондуктан биз ошол текстти окуп чыгабыз, бирок балдар жакшы түшүнбөй жатат. Ошол текстти канткенде оңой түшүнөбүз, ошол жөнүндө азмалак сөз кылабыз. Сиздерде кандай? Келиңиз, Венера жеке, анда сиз угабыз. Венера жеке, келиңиз. Венера жеке, айтасызбы? Окуу жана түшүнүү боюнчачы бул жанагы балдардын жашы. Алло, урматтуу кесиптештер, мени угуп атасыздарбы? Барыңыздар. Ооба, айта бериңиз. Мен келиңиз. Сиз угасыз. Жаш өспүрүмүнө класста, чоң класспы, орто баскычтагы, мисалы, чоң класс болгондо мисалы, текстти бир сыйра окуп бергенден кийин биринчи баягы начар окуган балдарга өзүнчө тапшырма берип коебуз да. Сен жер суунун аттарын жазып тур, такыр эле баягы эптеп жок дегенде эсинде калсын. Же эти сөздөрдү, же баягы көзгө элестеген сөздөрүн жазып тур депчи. Балдарга бөлүп берип коюп ошо текстти. Анан ошол жерде кайра бири-бирине баягы осуждение кылышат да, бири-бири менен айтышыпчы. Фразеология, учкул сөздөр окулабы, макал-лакаптар болобу, же болбосо өздөрүнө муну үйрөтүш керек да, негизи балдар окубайт да. Анан кээде интерактив доскага кинону коюп, үнүн өчүрүп коюп, бир сыйра көргөз түшүнгөн, кайра үнү жок коюп туруп өздөрүн сүйлөтүп, ошо көрүп аткан боюнча окуяларды айта беришет да. Жок дегенде сүйлөгөндү, анан бүтүрүп коюп кайра жататканы. Кайра сурап, алар ошентип тыңдап түшүнүп атканда нар жакта отургандар айла жок сүйлөп башташат да. Улам тияктан көрбөсө, эжеси айтып атса, тиги окуучу айтып атса, айла жок анан түшүнөт да. Анан доскага чыгарып, ал кайра ошол көргөн текст боюнча 3 саат суроо берчи деп, жок дегенде суроо бер. Көргөн, түшүнбөй калдың да, ошону суроо бер десең, анын суроосун тиги аңдып, балдар бири-бири менен иштегенде жакшы иштейт да, эч кандай бербейчи. Ушундай колдонсо болот да, эми сүрөт тартырса болот доскага. Ушундай да. Эң сонун, Венера сонун. Жакшы. Чындыгында ар бир баланын деңгээли ар кандай, билесиздер, дифференциацияланган окутууда биздин класста 25 окуучу болсо, 25-ин деңгээли 25 түрдө. Башкача айтканда, ошол жерде отурган балдардын
темпераменти ар түрдүү, ошол балдарга жекече мамиле жасоо. Энержик айтып аткандай, ар бир балага жекече тапшырма берүү, айрыкча жетишпей калган окуучуларга жекече тапшырма берүү, анан варианттары менен тапшырма берүү. Мисалы, классыңызда 4 деңгээлдүү окуучулар болсо, жогорку, ортоңку, анан төмөнкү бир аз жетишпей калган, кыйнаган окуучулар болсо, жалпы эң жогорку күчтүү окуучуларга башка тапшырма. Ар кандай варианттагы бир аз жеңилирегин жана жетишпей калган окуучуларга тапшырмаларды бериш керек. Биз аларга такыр башка темада берип салсак, анда балдар бөлүнүп калат. Ошондуктан ошол эле темага байланышкан, бирок жеңил суроолорду даярдап, карточкаларды даярдап, перфокарталарды, ар кандай стратегияларды, ыкмаларды ошол жөнөкөй эле тапшырмаларды берип коюшубуз керек. Эми окуу түшүнүүдө азыр сиздер айтып аткандай, ооба, жекече тапшырма беребиз, бири-бирине окутабыз, чынжыр окутабыз, жанагындай минутага салып купуя окутабыз. Анткенде ошол окуганды түшүнөт. Эң алгач биз балдарга окуу түшүнүүнү жакшыртуу үчүн сүйлөмдөрдөн башташыбыз керек. Мисалы, бир эле сүйлөмдү окуп баштаганда бала түшүнбөй калышы мүмкүн. Ошол эле сүйлөмдү биз балдарга жеткиликтүү түшүндүрө алсак, бир эле сүйлөмдү. Ар бир сүйлөмгө бала маани бере турган болсо, анда бала текстти жакшы эле түшүнөт. Ошол ар бир сүйлөмгө маани бериш үчүн балдар эмне кылыш керек? Кандай ыкмаларды колдонуш керек деген сөз кылабыз. Анда эмесе дагы кимде кандай сөздөр бар, окуу түшүнүүнү жакшыртуу үчүн кандай ыкмаларды колдоносуздар? Дагы сиздердин балдарыңыздар ката кетириби окуу түшүнүүдөн кыйналабы? Өткөндө сиздер группага жазып аттыңыздар, биз окуу түшүнүүдө аябай кыйналабыз, кандай кылсак болот деп. Анан жана өзүңүздөр билгендей эле анализдер бар. Тексттерди анализдөө жолдору бар. Ар кандай анализдердин түрлөрү. Чындыгында баштагыч класстан баштап, айрыкча 5-класстан баштап эле текст менен иштөөнү жолго салып алсак, анда биздин балдар такыр эле кыйналбайт. Ал кандай текст болбосун, алар өздөрүнүн оюн айта алат, окуганын түшүнүп айтып бере алат. Айтып берүүнүн да түрлөрү бар, билесиздер, кеңири айтып берүү, кыскача айтып берүү, чыгармачыл айтып берүү. Азыр бул жерде биздин ошол окуп түшүнгөн балдар кандай деңгээлде айтып беришет? Сиздердин балдар эмнелерден кыйналып атат бүгүнкү күндө? Ошолор жөнүндө кыскача айтып берсеңиздер. Келиңиз, Бурмай эжеке, Наргиз эжеке кол көтөрүп атасыздар. Наргиз эжеке эң алгач кол көтөрдүңүз, келиңиз. Саламатсыздарбы? Мен айтарым дегеним, баягы азыркы окуучулардын ата энелери окуп айтат. Биз мугалимдер мына кем китеп окуйбуз дегенибиз өзүбүздөн башта. Мына бизде эле ушул ата энелер окуса, ар бир окуучуну үй тапшырмасында ата энесине, именно окубаган окуучулар менен жеке ата энесине бир тапшырма берип, ушул текстти балаңызга түшүндүрүп окуп келиңиз. Сиз айтып окуп биргелешип окуйсуз, мен сизден балаңыздан талап кылам ошону деп туруп, ушул ата энеси менен көбүрөөк байланыш керек болуп атат да. Ошон үчүн баягы ата энелер мектеби дегени бекеринен чыкпаса керек. Ушу ата энелер иштебей атат, балдарыбыз ошондой болуп атышат да, менин оюм. Эжеке, микрофонду басып алдыңыз. Мен айта берейинби? Эжеке үнүнүз чыкпай калды. Негизи эле сөз байлыгын өстүрүүдө жалпы эле ушул окуган түшүндөн эмне үчүн кыйналып атабыз биз? Жана балдарыбыз китеп окугандыктан, ата энелер китеп окубай эле, балдарды мажбурлап окутуп аткандыктан деп айтып атабыз. Демек, үй бүлө менен чогуу китеп окуганда дагы окуу түшүнүүсү артат экен. Жакшы, рахмат. Мен айта берейин. Окуучулардын сабактарга жакшы кызыкпай, чыгармаларды окубай жатканынын бирден бир себеби булар чыгармалардын көлөмүн көрүп дагы анчалык көп кызыга беришпейт экен да. Мен кээде ошол чыгармаларды кыскача кылып эле бөлүп берип койсом, анда окуп жанталашып, аракет кылып айтышат. Бир 5-6 сүйлөм болсо да сүйлөшөт да. Эгер бардык чыгарманы жалпы окугула десем, анда окушпайт, окугулары келбейт, көлөмүн көрө элейчи. Андан сырткары мен атайын бир таасир бере турган, тарбия ала турган, өздөрүнө бир керектүү нерселерди, өзүм бир кызыктуу окуялардан кыскача жанагы окуялар болот го, икая. Ошондойлордон окуп берсе, аны аябай угушат, талкуулашат, талдашат, аябай сүйлөшөт да. Анан аларды окубай эле программадагы чыгармаларды окугула деп койсом, көп кызыгышпайт. Мисалы, мен жанагы эшек жөнүндө бир икая бар го. Эшек кудукка түшүп кеткен.
ошол деле көп таасир берет да. Эшекти өзүнчө талкуулашат, жанагы эшектин кожоюнун өзүнчө талкуулашат. Ал кожоюн акмак киши экен, ал ошончо иш кылгандан кийин ал мындай кылбаш керек болчу деп сүйлөшүп, жанталашып, жандуу болуп кетет андачы. Анан эгер андай кыскача эмес, узагыраак чыгарманы окуганда алар көп кызыгышпай калат экен. А кыскача ушундай хикаяларды айтып бергенде аябай жандуу болуп кетет да. Анан мен буларга да чоң рахмат. Рахмат Турма эжеке. Чындыгында бүгүнкү күндөгү балдар ооба туура хор менен окутот, жалгыз окуса болот. Бирок бизден ошол окутабыз. Ар кандай түрлөр менен, ар кандай ыкмалар менен үлгүлүү окутабыз, биргелешип окуйбуз, башкарып окуйбуз, өз алдынча жекече окутабыз. Ар кандай окуум түрлөрүн колдонсок дагы балдар окуу түшүнүүсү жакшырбай аткандыгын байкап атабыз. Ошондуктан биз жанагы анализдерди бардыгыңыздар жүргүзүп эле келатасыздар, бирок жакшы жыйынтык бербей жатканын өзүбүз дагы көрүп атабыз. Бардыгыңыздарга экран көрүнүп, бардыгыңыздарга үнүң жакшы эле угуп атабы? WhatsApp группадан бирөө жазып атат. Өзү экранды иштете албай атат окшойт чамасы. Анда эмесе бүгүнкү жаңы темабыз. Сиздерде ушул суроолорго дагы жооп берем деген катышуучулар барбы? Китеп окуу конкурсунун өткөрүп туруш керек. Бизде байма-бай өткөрүлүп турат. Шаар окуу курстарына катыштырабыз окуучуларды. Бизде жакшы буюрса ЖРТдан 200дөн ашып атат көп окуучуларыбыз. Эң сонун. Наргиз эже, тиги райондогу кээ мугалимдер чогултуп бир сабак өткөнбүз да. Анан ушул окуу боюнча баягы өзүбүз үчүн да. Анан бири-бири тексттерди ошол жерде жанагы телевизордон көргөндөй ыкманы көрүп да, бир кайгылуу болсо каткырып окуп, баягы жай окуп, бат-баттан окуп депчи. Бул балдарга күлкү тартат экен да, балдардын көңүлү каткырып күлүп турса, баары кызыгат экенде бир китап болсо да окуйн депчи. Ошол окуп түшүш үчүн сөзсүз балдардын көңүлүн биринчи аябай каткыртып күлдүрүп алыш керек да. Же бирдеме кылыпчы, түрү бар го, ойнотуп же. Андан кийин анан баягы балдардын көңүлү ачылып алса, окууга баягы аппетиты жакшы жейт дегендей болуп калат да. Сонун рахмат. Венера эжеке кечээ айткандай бул чыгармачылык менен ар бир мугалим өзүнүн чыгармачылыгы менен ар кандай деңгээлде өтсө болот. Мисалы жанагы сиз айтып аткандай каткырып окутуп, күлдүрүп окутуп, кайгыруу ар кандай эмоция менен окутсаңыздар да болот, жакшы. Бирок жанагы биз өткөндө айттык го, Манастын обонуна салып окуу, анан жана кырааты мененчи обон кадимкидей эле обондурлардын музыкасы бир жумада бир жолу келет внеклассный чтение, ошондо 50 бет берет болчу да, 2-класста окуганда. А бүгүнкү күндө биз 11-класска деле 50 беттен турган, минимум 50 беттен турган текст бере турган болсок, ал чыгарма боло турган болсо, ошол 50 бетти балдарыбыз окуйт да, окуй жатат. Окуй эле келип атышат. Анан окуса дагы түшүнбөйт. Түшүнсө дагы өтө кыска айтып беришет. Мисалы, эң негизги каармандарды айтат, башкы каармандарды айтат, анан негизги өзөк окуяларды айтат. Анан моундай болуптур, тигиндей болуптур деп өтө эле кыска 50 бетти бир 3 мүнөткө жетпей эле бүтүрүп коюшат. Эмне болду? Бүттүм, айткан түшүнгөнүн айтып бердим дешет. Өзүм түшүнүп атам, бирок сөз менен жеткире албай атам дейт да балдар. Анан ошол эле тексттен, ошол 50 беттен турган текст, эми бул чыгарманы айтып атабыз, эгерде кыска текст болсо, ал мисалы 400 сөз, 800 сөздөн турган текст болсо, ошол текстти бергенде дагы окугандан кийин балдарга сол берсек, ачкыч сөздөрдү, таяныч сөздөрдү табышы мүмкүн айрым балдар, бирок көпчүлүгү таба албай, анан ар бир абзацка ат койбой, ар бир окубай калышат да. Эми биз кандай кылышыбыз керек? Урматтуу кесиптештер, сиздерге эң өзгөчө белгилеп айта кетчү нерсе, биз азыр сиздер менен окуганга чейин окуу учурунда жана окугандан кийин ыкмасын колдонобуз. Экран баарыңыздарга көрүнүп турат болуш керек, урматтуу кесиптештер.
Көрүнүп атабы? Ооба көрүнүп атат. Эң сонун. Жакшы, анда. Көрүнбөй калды го азыр эми. Эми көрүнбөй калды. Көрүнбөй калды. Я. Көрүнбөй калды. Көрүнбөй калды. Азыр эле көрүнүп атат дедиңиздер эле го? Жок, сразу жоголуп калды. Вот. Жакшы. Эмичи, эми көрүндөбү же такыр эле көрүнбөй атабы? Жок, көрүнбөйт. көрүнбөй атат. Көрүнбөй атат. Таптакыр көрүнбөй атабы? Көрүнбөй атат. Жок. Жок. Сизди көрүп атабыз. Сиз сулуу болуп калыптырсыз бүгүн, сизди көрүп атабыз. Ай, негизи суумун го? Бүгүн өзгөчө суу болуп калыптырсыз да. Ой, рахмат комплиментиңиздер. Ошентип туткаңыздарчы мени. Такыр экран көрүнө элек сиздерге? Ооба. Экран баягы көрүнүп атты, жакшына эле азыр көрүнбөй калды да. Эми көрүндүбү? Көрүнгөн жок. Көрүнбөй. Азыр көрүнөт эжекелер, азыр. Загрузка болуп атат, азыр көрүнө калыш керек. Көрүнсө көрүнүп деп коюңуздар, Көрүндүбү? Көрүндү. Көрүндү. Көрүндү эжекен. Рага. Кубаттуу кесиптер экрандан эмнени көрүп атасыздар? Мүйүз. Жакшы. Экрандан барыңыздар. Ошол мүйүздөн эмнени түшүнөсүздөр? Эмнени Бул жерде урматтуу кесиптештер, Имагенанын бугу мүйүз деген чыгарма. Ак кемедеги бугунун башы окшойт. Бугу эненин башы. Жакшы, рахмат Наргиз эжеке, Жипаргүл эжеке, Бурма эжеке. Терезени карап турган. Терезени карай кетип аткан неме, бугу эненин мүйүзү. Ошо жакты карай, терезе жакты карай кетип атат. Терезенин артындагы караңгылыкты карап турган. Бер жак жар жакта турабы же кандай? Бир туңгуюк белгисиз жакты карап турган. Бугубу же эмне экенин билбейсиздер. Белгисиз. Рахмат. Мүйүзү бери карап турган. Бери карап турган. Бугу окшойт, мүйүзү көрүнүп турат терезеден. Адамдын атымы. Эми багы жомок бар. Американский жомок кыздын башынан эме багы бугунун мүйүзү. Рахмат. Урматтуу кесиптештер, бул жерде бизде чыгарманын аталышы жазып алыңыздар дептериңиздерге. Имагенанын бугу мүйүзү, аңгеме, жанры аңгеме, автору Дэвид Смол. Бул жерде ошол Имагенанын бугу мүйүзү деп атат. Демек ал Имагенанын азыр Аида эжеке, сиз эгерде бул чыгарманы окуган болсоңуз, анда сиз биздин ой жүгүртүүбүзгө тоскоол болбой туруңуз, Келиңиздер, урматтуу кесиптештер, бизде азыр ушул Имагенанын бугу мүйүзү деген жомок. Бул жомок деле эмес, негизи адабий чыгарма, кадимки эле аңгеме жанры боюнча. Келиңиздер, анда ошол Дэвид Смол бул чыгармада эмне жөнүндө айтайын деген, эмнени айткысы келген, автордун берейин деген ою эмнеде, эмне үчүн чыгарма Имагенанын бугу мүйүзү деп аталып калды. Сиздер айткан бугунун мүйүзү, чындыгында жана көпчүлүгүңүздөр бугунун мүйүзү жөнүндө сөз болот дедиңиздер. Ошол бугунун мүйүзү кандайча сөз болот, бугунун мүйүзү жөнүндө кандай окуялар болушу мүмкүн, кимдер катышы мүмкүн бул чыгармага, оюңуздарды эркин айтсаңыздар. Карабын айта берелиби? Ооба, сразу келиңиз Венережек, оюңуздарга эмне келсе айта бериңиз. Бугу мүйүздүн астында эмне турганын билбейсиз да. Бирок ошол нар жакта терезенин ар жагында караңгылык турат.
Бул жолдоп айтып Өзү бери жакта турат. Бери карап турабы же нары карап? караңгы. Бери карап турабы, нары карап турабы? Белгисиз. Караңгылык, туңгуюк. Бери карап турса дагы жарык жакка умтулуп атат, нары карап турса өсүп бара жаткан баягы уш сыяктуу го. Жакшы экен, рахмат. Мен сүйлөп коеюнчу. Имагена эмне жумшаттырат деп ойлойсуз? Келиңиз, Жанаргүл эжеке. Бул менин оюмча баягы жаратылыштык коргоо маселеси көтөрүлгөн болуш керек бул чыгармада. Негизги же жаратылыштык коргоо маселеси болушу мүмкүн. Анткени бизде жана Ак Кемедеги Ак Кемедеги эмеге үндөш менин оюмча. Ошондогу проблемага үндөш чыгарма деп ойлойм да. Жаратылыштык коргоо жөнүндө сөз болушу мүмкүн дейт. Анткени жаратылышты чындыгында биз бугуларды атпашыбыз керек, бугуларды коргошубуз керек дегенде, жаратылыш жөнүндө сөз болушу мүмкүн. Негизги идея жаратылыш жөнүндө болушу мүмкүн дейт. Рахмат. Ошондой эле. Ошондой эле. Кагазга жазып алсаңыздар, азыр айтып аткан болжолдоолоруңуздарды кагазга жазып алыңыздар, анан кимдин болжолу туура чыкса көрөбүз. Келиңиз. Эжеке тарбиялык жагы бар эмеспи ушунун, а? Бар. Жакшы кыз, жаман кыз деген сыяктуу. Кандай дейсиз? Жакшы кыз, жаман кыз деген сыяктуу. Сонун жакшы. Жакшы кыз, жаман кыз жөнүндө дагы сөздөр айтылышы мүмкүн. Анткени ата энеге болгон мамиле, баланын ата эненин балага болгон мамилеси жөнүндө дагы сөз болушу мүмкүн. Негизги ой, идеясы ошолордо болушу мүмкүн. Рахмат, Асель эжеке. Ошол азыр айткан ойлоруңуздарды, божомолуңуздарды дептериңиздерге бир сүйлөм менен кыскача жазып алыңыздар. Келиңиз, Бурма эжеке. Кол көтөрүп атасыз. Көтөрөсүзбү? Жипаргүл эже. Менин оюмча бул көп нерсени ойлонуп турган чоң ата эненин образындагы терезени карап көп нерсени ойлонуп турган экен. Рахмат. Жипаргүл эжеке. Мен бул сүрөттү көргөндө баягы бала кездеги баягы өгөй ата бала эмени өгөй эне өзүнүн кызын эмеге токойго алып барып салат эле го. Ошол эме эсиме келди. Ошо ызгардуу кыш. Анда Жипаргүл эжекенин оюнча өгөй эне балага жасаган мамилеси жөнүндө сөз болушу мүмкүн. Рахмат. Келиңиз, Жанаргүл эжеке. Дагы ким айтам деп? Гүлбарчын эжеке, Гүлнер эжеке, келиңиздер. Гүлнер эжеке, айтыңыз. Мен айтайын, мына экология проблемасы, анан кийин мына ошол үйдүн ичинде камалып калган бугу эми жарыктыкты эркиндик теңсөө деген ойду берген деп койдум. Рахмат, Жипаргүл эжеке. Чындыгында ошол караңгылыктан башка жарыктыкка чыгууну каалаган бала жөнүндө сөз болушу мүмкүн. Рахмат. Дагы бугу менен дагы кимдер дос болушу мүмкүн? Кимдер жөнүндө сөз болушу мүмкүн? Мен бир макал айткым келип атат. Айтыңыз. Ар бир чыгармада эле каармандар катышат. Эми бул чыгармада деле жаратылыш жөнүндө сөз болсо, баары бир жаратылышка кээ бир адамдар терс мамилесин, терс кыялдарын көрсөтүп коюшу мүмкүн да, терс сапаттарын. Ошондуктан бул макалга өзүң жасаган иш өз башыңа муш деген нерсе бар. Ошондуктан жаратылышты жакшынакай сактайлы деген. Өзүң жасаган иш аябай сонун айттыңыз. Чындыгында көп нерсени өзүбүз жасап алабыз, ошол нерсени өзүбүзгө өзүбүз тилеп алабыз да. Жакшы айтып кеттиңиз, Бурма эжеке. Рахмат, жакшы идея экен. Эми чындыгында ошол жаратылышты коргоо жөнүндө бугуларды атпай, жаратылышты дарактарды кыйбай жакшы сакташыбыз керекпи же кандай? Же болбосо үй бүлө маселеси каралабы бул текстте? Же болбосо жанагы өгөй эне бүгүнкү күндөгү социалдык проблемалар козголобу текстте? Же болбосо кандай? Аны чогуу көрөбүз. Азыр башкы каармандар кимдер катышы мүмкүн ушул чыгармада? Оюңуздарга келгенин айтып бериңиздер. Бугу, дагы кыз, мергенчи болушу мүмкүн. Менин оюмча ата баланын ортосундагы маселе. Ата бала, мергенчи кыз, бугу жаза беребиз, тептерибизге жаза беребиз, урматтуу кесиптештер, жазып алабыз.
эмне жөнүндө сөз болуп тургандыгын баарын жазып алат. Жакшы. Дагы кимде кошумчалар бар? Ата, бала, кыз. Апасы барбы, жокпу? Нечен? Я, кыздын Мен апасы айткандай барбы? өгөй энеси Көзө жашты жөнөтпөй койгончу. Өгөй энеси бар дейт. Жакшы, рахмат. Дагы? Жок, апасы да бар, Зулайка кожо жашты жөнөтпөй койгон го түш көрүп. Барбага атпа деп. Жакшы, рахмат. Жапаргүл эжеке. Рахмат Бакыбекова Жапаргүл эжеке. Дагы жаныбарлар бар болуш керек. Бар болушу мүмкүн. Жаныбарлар болуш керек, Я. Doğru ki, bu yanvarlardan var olmuş gerek, anam bir aramsasa amalı toyu söz boş gerek arasında. Yanvarlardan. Amal toyu dağı var, Joş molun Amal toyu söz. Bu neki müyüz görüp da, bu baş müyüz dırayıp, bir önü süsülür, degen müyüz de, o müyüz görüp yoksa ne ecek durayıp, kança ning uysun müyüz dırayıp degen eri müyüz dırayıp. Yaxşı. Yaxşı, rahmat, urmatlı kesipteşler. Alo. Alo. Dostları boluşu мүмкүн. Dostları boluşu мүмкүн дейт. Yaxşı, rahmat. Дагы. Аяз, менимче. Аяз, күн катты суык болушу мүмкүн дейт. Рахмат. Жақсы. Анда балки мугалим окуучуларга табиатка татуу мамиледе болуу жөнүндө айтып береттир. Мугалим дагы катышып калышы мүмкүн дейт. Рахмат. Демек каармандардын арасына мугалимди дагы кошуп коюңуздар. Мугалим бардык жерде болот экен. Мүмкүн мугалим дагы катышып калар. Келиңиздер анда чогуу окуп баштайбыз. Экран барыңыздарга көрүнүп атат, Ооба. Көрүнүп атат. Жакшы. Экран көрүнүп аткан болсо, мынакей. Имагена. Бул жерде кандай ой келди сиздерге? Ошо бери карап турган тура. Анда бул ошол жакшы жашоого умтулуп атат да. Бери чыгып өңүнө өзгөрүү керек, чымчыкты көрүп, жаратылыш табиятты көрүп, сүйүнүп бир эркиндикти бир үмүт менен бери карап атат го. Жакшы. Эми ушул жерден байкадыңыздарбы? Мүйүзү кантип айнекет терезеге батты деп ойлойсуздар? Я. Каргыш тийип ошо терезеден башын чыгарып турганда мүйүздүү болуп калса керек да. Каргыш тийип анан мүйүз Тартуу начардыгынан ушундай опалга келип калса керек да. Тартибин начардыгынан ата-энеси экранга башка эжеке чыгып го. Каргыш тийип ушундай акыбалга келип калышы мүмкүн дейт. Рахмат, урматтуу кесиптештер. Ушул ар бир айткан божомолуңуздарды жазып алыңыздар. Ушул башын чыгарып турган мезгилде неме болгондур да. Башыңа мүйүз чыгып калгандыр. Мен ошону айтайын деп атам. Кире албай аткандыр, кире албай калгандыр артка. Мүйүз пайда болуп калганда эмне кыларын билбей кыйналып турса керек дейт. Рахмат. Анда эмесе мен текст окуйм, урматтуу кесиптештер. Угаз. Сиздер айткандын баары туура экен, божомолдорубузду далилдеп көрөбүз. Күндөрдүн биринде Имагена деген кыз уйкудан эрте туруп, башына бугунун мүйүзү өсүп чыкканын байкап калды. Аябай таң калып, мүйүздү кармалады. Бирок кызга кийинүү анчалык деле оңой болгон жок. Жана эшиктен кантип өтүүнү да ойлонуш керек болду. Аябай ыңгайсыздык жаралды. Имагена курсак ачты. Эмне кыларын билбей, эртең мененки тамакка түшүп баратты. Түшүп баратып, асма шамга илинип калды. Эмне болуптур, урматтуу кесиптештер? Асма шамга илинип калды. Асма шамга илинип калыптыр. Кийинүү оңой болуптур, эшиктен оңой болуптур. Анан курсак ачып, түшкү эртең мененки тамакты ичейин деп кетип баратып, асма шамга илинип калды. Асма шамга илинип калды. Могу жактан кеткичтен түшүп баратып, асма шамга илинип калды. Эми бул жерде эмне болду, урматтуу кесиптештер? Жана сиздер айткан болжолдор туура келдиби? Жок, туура келбеди го.
Жакшы. Эми урматтуу кесиптештер, бул жерде кыз жөнүндө байкадыңыздар, ыңгайсыздык жаралды. Эми ушул жерге абзацка ат коебуз. Келиңиздер, чогуу эле. Кандай ат койсок болот ушул биринчи абзацка, жана сиздер айтып аткан түшүнгөнүңүздөрдү жазып алыңыздар дептериңиздерге, эми абзацка ат коебуз, ушул абзацка. Күндөрдүн биринде Имагена эртең менен эрте туруп, башына бугуну мүйзөсү чыкканын байкап, аябай мүйздү кармалап таң калды. Мүйүз ыңгайсыздык жаратты. Кийинүү аябай кыйын болду, эшиктен чыгууну дагы ойлонуш керек болду. Аябай эле ыңгайсыздык болду. Анан Имагена эртең мененки тамактанууга түшүп баратып, асмашамга илинип калды. Бул абзацка кандай ат коебуз, урматтуу кесиптештер? Имагенанын азабы дейбизби? Имагенанын азабы, рахмат. Көрөңүздөр. Дагы кандай ойлор бар? Имагенанын таң калышы. Имагенанын таң калышы, таңдануусу дагы. Мүйүздүн ыңгайсыздык жаратышы десек болобу? Негизги ой, ошол мүйүздүн ыңгайсыздык жаратышы. Мүйүздүн пайда болушу, анан ошол ыңгайсыздыгы, мүйүздүн ыңгайсыздыгы. Жакшы. Андан ары улантабыз, урматтуу кесиптештер. Андан ары эмне болуп кетиши мүмкүн? Асмашамдан кулап түшөбү, же асмашам үзүлүп сынып кетеби? Ата-энеси кандай акыбалда калат? Дагы эмне болот? Ким кандай ойлойт? Андан ары эмне болушу мүмкүн? Ата-энеси да таң калат. Үзүлүп кетет, ата-энеси коркуп кетет. Кызын али мүйүзөсү коркуп кетет да. Ооба. Асмашам кайсы жерге барбасын, Имагенага тоскоолдук жаратат. Рахмат. Ошондо Асмашам бүгүн жана Имагенанын мүйүзүнө илешип калып, ал үзүлүп түшүп, ата-энеси коркуп кетет, анан жанагы ыңгайсыздык жаратат, дагы асмашам ыңгайсыздык жаратат. Дагы эмне болушу мүмкүн? ой басат бар. Бул эмнеси мындай болду? Элдин баарын ой басат, эмне үчүн мүйүз пайда болуп калды экен деген ой болот. Жакшы. Рахмат, урматтуу кесиптештер. Ошентип апасы, ата-энеси баары, элдин баары, үйүндөгүлөрдүн баары, кызматчылардын баары таң калышат. Ой деп Имагенанын апасы эс болуп жыгылып калат. Имагенаны көргөндө апасы да сиздер айткандай коркуп, чочуп кетип, жыгылып калат, эс болуп жыгылып калат. Андан ары дарыгер чакырышат. Ата-энеси аябай таң калып, дарыгерге бат эле чуркап барып, дарыгер чакырышат. Дарыгер келет. Дарыгер келип, анын ичин, курсагын, бардык жерин кармалап көрөт. Кан басымын өлчөп, бардык жерин текшерип көрүп, эч нерсе таппады. Бардык жери таза. Андан ары эмне болушу мүмкүн деп ойлойсуздар? Дарыгер чакырышты. Табыптарга апараттыр. Табыптарга барышы мүмкүн, анткени эмне үчүн мындай мүйүз пайда болуп калды? Дарыгер да так аныктай алган жок. Сиздер аныктап бериңиздерчи деп табыптарга барып кайрылышы мүмкүн. Анан табыптарга барганда дарылап, табыптар мүйүздү жок кылышы мүмкүнбү? Ким кандай ойлойт? Аралайт. Аралап мүйүздү кесип калышат, ыңгайсыздык жарата бергендиги үчүн. Ооба. Жакшы, рахмат. Балким бул проклятиядыр да. Кандай дейсиз? Неме деп коет? Каргыш. Каргыштыр деп. Балким бул кыз баягы жаныбарларга терс мамиле жасап атканда ушундай каргыш кийгендир. Ошону жазуу үчүн кандайдыр бир нерсени аткарууң керек деп жумак да. Рахмат. Демек, ошол кыздын ошол жаныбарларга өтө жаман, жана ташбоордук менен мамиле жасагандыгы үчүн каргыш тийип мүйүз пайда болгондур деп атасыздар. Жакшы. Менин оюмча мондай ой келип атат да мага. Кыз мага эмне үчүн мүйүзөсү чыкты? Келгиле мен мүйүздү кестирип, жана эжеке айткандай аралатып, мүйүздү алып салгыла, мага операция жасаткыла деши мүмкүнбү? Дарыгерге айтып. Ооба. Дагы Коркот, ыйлап, ол өзүндө эси болмадан болуп кетти да эми. Жөн эле ээрчип жүрөт, кимиси каяка барса ошону угуп эле жүрөт. Каргыш десе молдолорго алып барып окутса мүмкүн кетип калат беле. Мүмкүн молдолорго табыттарга алып барса мүмкүн мүйүз жоголуп кететтир дейт. Рахмат. Азыр көрөбүз. Эми урматтуу кесиптештер, андан ары улантабыз. Ушул жерде
дарыгер келди, эч кандай диагноз кое алган жок. Андан ары мектептин директору, агай директорду, мектептин директорун, ошол кездеги Имагенанын мектебинин директорун чакыртышты. Директор келди. Мектептин директору келип, эмне деши мүмкүн, урматтуу кесиптештер? Наргиза, үнүң такыр угулбай калды. Я. Үнүң такыр угулбай калды. Жанагы мектептин директорун дароо эле мектептин директорун чакырып алышты. Ким главный экранга чыгып атат? Элмира эжеке. Мен сизди өчүп салам. Мектептин директору дароо эле келип калды. Мектептин директорун дароо эле чакырып алышты. Билесиздер, дайыма эле кандай иште болбосун, кандай бир ситуация болбосун, мектепте мугалимдерди күнөөлөйбүз, ар дайым. Ошол мугалимдер ошол мектептин менин микрофонума тийбеңиздер, менин экраныма тийбеңиздер. Главный экранга сиздер чыгып атасыздар. Ошол жерде биздин мугалимдердин күнөөсү кандай? Эмне үчүн мугалимдерди күнөөлөп ата-энеси мектептин директорун чакырды деп ойлойсуздар? Бул жерде жомок болуп атат деп ойлойм да, анан мектептин тиешеси бар. Чындап ошо тексттин ичинен окуп атасыз, директору бар деп. Буга чейин ошо мектепте кандай бир конфликт болгон өзү негизи мугалимдер баягы үйдө отуруп баласы бир нерсе болсо дагы мугалим жооп берет го. Ошондой болбаса керек да, ошон үчүн мектеп директорунун аралашып атат. Мүмкүн директордон жардам сурап аткандыр, сырын сурап аткандыр, эмне болушу мүмкүн? Мугалимдер көптү билесиңер, мына кызыма ушундай мүйүз өсүп кетти, эмне кылабыз деп кеңешкен чакыргандыр мүмкүн. Мүмкүн, мектептин директорун чакырып, мектепте эмне болду эле, эмне үчүн мүйүз пайда болуп калгандыгына биз да түшүнбөй жатабыз. Силер көптү билчилеңер мугалимдер. Кандай кеңеш бересиңер деп кеңеш сураш үчүн чакырышы мүмкүн деп атат. Рахмат, Жапаргүл эжеке. Дагы кимде кандай ойлор бар? Андан ары эмне болот? Мектептин директорун күнөөлөшөбү же мектептин директору жардам берип мүйүз жоголуп кетеби же мүйүз кандай болот? Мүйүздү кестирип директору операция жасатабы? Кандай? Ошол жардам Кыздын мүнөзү да чатак болушу мүмкүн. Кандай дейсиз, Жапаргүл эже? Кыздын мүнөзү өзү катаал болушу мүмкүн. Кыздын мүнөзү катаал болушу мүмкүн дейт. Рахмат. Эми урматтуу кесиптештер, экранга көңүл бурабыз. Ошентип дарыгерди чакыртып, дарыгер эч кандай жардам бере албагандан кийин мектептин директорун чакырышты. Экран баарыңыздарга көрүнүп турабы, мектептин директору? Жок. Жок. Жок экран. Экран көрүнбөй атабы? Жок. Көрүнүп атат. Баягы кызды сүрөтүн көргөн боюбуз. Көрүнбөй атат экран. Мага көрүнбөй атат мисалы. Эмне үчүн силерге Көрүнбөй атат. Экран жок. Көрүнбөй атат. Көрүнбөй атат. Көрүнбөй атат. Көрүнбөй атат. Анда каядан ачып көрсөтөсүң? Кыз терезеден чыккан көргөн боюптан турабыз. Наргиза, сен көрүнүп турасың. Мережеке улам эле экран чыгып алат да, главный экранга, ошон үчүн көрүнбөй калгандыр. Эми көрүндүбү? Эми көрүндү. Кайталап коюң баягы жерде. Көрдүңүздөр да экранды, мектептин директору турат. Дарыгер келип эч кандай диагноз кое алган жок, бардыктары ден соолугу жакшы, аябай эле таза, эч кандай ооруган жери же болбосо бир кандайдыр бир дарыгер айта тургандай бир диагноз жок. Ошондуктан мектептин директорунун ата-энеси чакырды. Ошол мектептин директору келип, Имагенаны карап туруп айтаарга сөз таппай калды. Аябай таң калды. Эмне кыларын билбей, Имагенанын бир тууган агасы, айтеси, Норман экөө. Мени угуп атасыздарбы? Ооба, Норман айтеси менен директор
атайын ошол китептер коюлган китепканага, ошол комнатасына китепканадагы ошол өздөрүнүн эле үй бүлөлүк китепканасына кирип, энциклопедияларды карап, ыклас менен окуп чыгып изилдеп, Имогенаны, башкача айтканда Нормандын карындашын кичинекей канадалык буга айланды деген жыйынтыкка келишти. Ошентип диагноз коюшту, башкача айтканда кичинекей канадалык бугуга айланды Имогена. Демек бул бугу боюнча калат деген жыйынтыкка келишти. Ошондо апасы кайрадан дагы эси болуп жыгылды. Эмне кыларын билбей, айласын таппай, атасы кызматчылар апасын уктоочу бөлмөгө алып кетишти. Бул абызга кандай ат коёбуз, урматтуу кесиптештер? Имаделанын кичинекей бугуга айланышы десе болобу? Имогенанын бугуга айланышы дагы Мүйүздүү кыз. Мүйүздүү кыз. Мүйүздүү кыз. Дагы директор келип атат, дарыгер келип атат. Директордун изилдөө жүргүзүүчү. Норман байкеси менен директордун изилдөөсү десек болот. Рахмат, урматтуу кесиптештер, муну жазып коебуз. Жазга ат койдук, муну жазып алабыз. Директордун чечим чыгарышы. Директордун чечим чыгарышы. Жакшы, рахмат. Директордун чечими. Рахмат. Андан ары чыгармада эмне болот? Апасы дагы эгилди. Апасы жүрөгү кармап өзү өтүп кетеби же Имогенанын мүйүзүн дароо эле кесип салышабы, эмне кылышат? Андан ары менин ой кандай? Китепти окуп бир чечимге келип атат окшойт, муякта сүйүнүп атат го, китептен бир нерсени изилдеп табышты. Ошо демек ушуну окуган, анан өзүнө бая сыйкыр сөздөр аркылуу ушундай башына мүйүз чыгып алган деп чечим чыгарышты. Мына дагы тчо деген эже дагы главныйга чыгып алды. Экран. Постоянно ушул эки Имаделанын мүйүзү кесе турган болсо кызга зыяны тиет деп ошо ойдон калтырса, апасы эсоп жатса эмне кылыш керек? Эне бала кандай болбосун жакшы көрөт. Акыры ушул бугу боюнча кабыл алат да, менин оюмча. Жок, калбайт. Аны бир ошо китептеги сыйкырдуу сөздөр менен жок кылса керек. Мен оюмча, мен да оюм айтып турайынчы. Бул мүйүз неден чыкканын азыр билишпей атпайбы эч кимиси? Балким ата энесинде балким бир туура эмес иштер болушу мүмкүн. Анткени ата энеси туура эмес иш жасаса деле баласынын бир кыйналганын өздөрүнө көрсөтөт болуш керек да. Анан ата энелерин балким бир нерсени ошо туура эмес жасаган иштерин таап, ошону кечирип же бирдеке кылып, анан баягы кыз кайра жакшы болуп калышы мүмкүн. Анткени кескенде, мүйүздү кескенде канайт, кайра ого өтөр жаман болуп калышы мүмкүн. Мүмкүн кыздын өзүнүн туура эмес жүргөндүгү үчүн мүйүз чыгып калды. Мүмкүн кыз өзү оңол. Кыз болсо азыр кичинекей кыз экен, ал туура эмес иштерге деле барбайт ал азыр. Туура эмес иш жасаса деле азыр аны дароо кечиргенге болот болуш керек дейм да. Билбейм. Рахмат. Демек ал кыздын күнөөсү болушу мүмкүн деп атасыздар да, кыз күнөөлүү, жаман иштер жасаган үчүн каргыш тийди деп атасыздар. Андан ары эмне болот көрөбүз. Андан ары ошол Имогенанын байкап көрсөңүздөр, дарыгер келди, директор келди, мугалимдер эч кандай өзгөчө бир
жыйынтык чыкпады. Андан ары Имагенанын апасы эс болуп чыгып уктоочу бөлмөгө кетти. Эми үй кызматчылары Люси деген үй кызматчысы Имагенаны жетелеп келип мештин жанына отургузуп алып, Люсинин мүйүзүнө сүлгүлөрдү кургатуу үчүн жайып койду. Аны отургузуп алып, аябай сонун мүйүзүң бар го деп аябай кармалап суктанды. Ал эми ашпозчу Перкин сайын болсо, Имагенага майлуу токоч берип, калганын мүйүзүнө илип бактагы чымчыктарды тойгузууга жыгыттарын көрө башташты. Өкүнүчтүү, азыр жаңы жыл эмес, деди Перкинс. Эгерде азыр жаңы жыл болгондо, анда сен мүйүзүңдү аябай сонун кооздомокпуз, деди. Эмне болупту, урматтуу кесиптештер? Акырында көнө баштаптыр да. Ошого. Мүйүздүн пайдасын көрө башташыптыр. Мүйүздүн пайдасы деп койсок да болот. Аргасыздан көнүү да. Аргасыздан көнүү, биз негизи адам баласы ар кандай нерсеге айла жок көнүп кетебиз, адаптация болобуз, барган сайын адаптация болобуз. Демек, Өлүмдөн башканын ыгы табылат деген ошол да. Рахмат. Жакшы, байкап атасыздарбы, Имагенада эч кандай реакция болгон жок. Бирок тилекке каршы апасы баары бир эне да, жана Жапаргүл эжеке айткандай, Бакырбекова эжеке айтып атпайбы? Апасы баары бир эне да жүрөгү ооруп, улам эле эс болуп чыгып атат. Бирок кызда эч кандай реакция жок. Байкап атасыздарбы, же жини келип, чукчуңдап барып, апасына кыйкырып, ата энеси менен айтышып, же болбосо ошо кызматчысы кыйкырып, кандайдыр бир тескери эмоцияларын көрсөтүп, өзүнүн мүнөздөрүн көрсөтсө болмогуна кайыл болуу эле, өзү көнүп эле отурат да. Байкап көрүп атасыздар. Ошентип мүйүздүн пайдалуу жактарын көрсөтөт. Бул абзацка кандай ат койдук ошондо? Аргасыздан Мүйүздүн пайдасы жок. Мүйүздүн пайдалуу жактары, мүйүздүн дагы пайдасынын тийиши, башкача айтканда. Адам ар кандай ойлоп таап пайдалуу жактарына кирип, апасынын бөлмөсүнө көтөрүлүп, кимге майлуу токоч деп апасына сунуштады. Имагена, биз сенин мүйүзүңдү шляпанын астына катып коелу деп чечтик, деди апасы. Имагена унчуккан жок. Норман шляпа жасачу мастерге чалды. Устага чалды, ошентип саат 3кө шляпа жасаган уста келди. Ал тез эле өлчөмүн алып ишке киришти. Мына, даяр болду, деди ал. Баракелде деп баары аны кубатташты. Жардамчылар аябай кубанышты. Ошол жана уста жасаган шляпаны кийгенде апасы дагы дүңк деп эс болуп жыгылды. Имагена болсо эч кандай кабатырланбай эле, мурдагыдай эле музыка ойногону жөнөдү. Пианинода ойноп жатты. Анан ал аябай уйкусу келип, чарчап, эстеп, нота дөптерин жапты. Жакындарына бетин түн каалап, бетинен өп, ата энесинин бетинен өп, баары менен коштошуп, уктаганга жөнөдү. Имагена бүгүнкү тынчы жок күнүн ойлоп оор дем алды. Эмне жөнүндө сөз болду, урматтуу кесиптештер? Мен ойлоп Имагенанын сабырдуулугу десек болобу. Имагенанын сабырдуулугу, дагы устанын келиши, шляпа жасап жана Имагенанын шляпасы. Имагенанын шляпасы же болбосо мен мүйүздү бекитүү десек болот, шляпанын астына калтырабыз деп атайын устаны чакырып, жанагы кооз шляпа жасап беришти. Дагы апасы жаап булка экен, чыктыңыз, рахмат. Эми урматтуу кесиптештер, андан ары эмне болот деп ойлойсуздар? Уктап, Имагенанын көргөнү көп кишилер келе баштайт го, көп кызыгып. Уутуу болуп. Менин оюмча Имагена жатканда төшөк
кыйналса керек. Мүйүз аябай эле узун болуп калыптыр. Ооба, туура айтасыз. Жана басып жүргөндө дагы ыңгайсыз болду, эшиктен чыгуу дагы ыңгайсыз болду, тепкичтерден басканда да аябай кыйналды. Демек уктап жатканда дагы ары бери оналактап уктаганга аябай эле кыйналып, ыңгайсыз болсо керек. Рахмат. Дагы кимде кандай ойлор бар? Бирок Имагена сабырдуу кыз экен, баарына чыдап, балким уктап тургандан кийин мүйүзү жок болуп калаттыр. Жанар Медик айткандай, мүмкүн ал сабырдуу болгон киши кандай аны жок болуп калат дейт. Рахмат. Дагы кимде кандай ойлор бар? Саткын эжекке келиңиз. Мен айттым ошо жатканда, мүйүзү колдук кылып ошо сезет деп айттым. Мүмкүн анын мүйүзү ушундай хит болот, хайп болуп кетет азыркы тил менен айтканда. Элдин баары келип ата-энеси байып кеткендир дейм да, ошо акчага көрсөтүпчү. Демек, мүйүздүн дагы жакшы жактары бар, жанагы көргөзмөгө коюлуп, элдин баары келип сыктанып, ата-энеси акча таап, ошонун айынан байып кетиши мүмкүн дейт. Рахмат. Жакшы идея экен, Бакытбек. Дагы эжеке, мен уктап тургандан кийин ал түшү болуп калышы мүмкүн да. Көргөндөрү бар. Ушу окуяда өткөн нерселер бардыгы түшүнө айланып калышы мүмкүн да. Имагена уктаганы кетти, ал уктап турса эле бардыгы түш болуп калышы мүмкүн дейт. Рахмат. Дагы кимде кандай ойлор бар? Бул баягы көпчүлүктүн деле аягында баягы тажап катып калышы деле жалгыз болуш керек эмес. Баары эле тигинтип батса тегерек деп. Мен окуянын башын укпай калган үчүн түшүнбөй атам да. Кеч кирип калдым да. Чоочу Кудай деп аксам экен. Жакшы, анда урматтуу кесиптештер. Андан ары эмне боло турган жөнүндө дагы бир кишини кабыл келиңиздер. Макул. Кимиңиздерде кандай ойлор бар? Имагена бизди жаман куураттı го, мебизди иштетип. Жакшы. Анда Имагена уктап турса, уйкусунда жанагы түш болуп калышы мүмкүн деп атат да эжеке. Экран көрүнүп атабы баарыңыздарга? Ооба, көрүнүп атат. Жакшы. Уктап калды Имагена. Уктап, эрте менен эрте турду. Караса, экранда мүйүзү жок экен. Мүйүзү жок. Жок, бир жак. Мен айтып аттым. Уктап азаматсыздар, эле сиздер айткандай болуп эжекелер. Божомолуңуздар туура чыгыптыр, мүйүзү жоголуп кетиптир. Эми андан ары эмне болот деп ойлойсуздар, урматтуу кесиптештер? Бул жерде айттык, жана аябай тынчсызданышы, Имагенанын сабырдуулугу деп ат койдук, булардан. Андан кийинки абзацта эмне жөнүндө сөз болду? Андан жатаканасынан чыгып, ата-энесинин алдына чыкты. Ата-энеси аябай кубанып жатат. Айрыкча энеси сүйүнүп жатат. Абдан баары колдорун алаканын жайып, Имагенанын кирип келгенине кухняга аябай сүйүнүп жатышат. Балким баягы көргөндүн баары түш болуп, уктап туруп келди кызыбыз деп сүйүнүп аткан чыгар. Мен башын укпай калдым да, окуянын. Мен ушундай деп түшүнүп атам да. Рахмат. Андан ары болду, ушун менен ынтымактуу, бактылуу болуп жашап калышат деген ойду айтайын деп атасыз, Баары сүйүнүп, түш экен деп жыргап жатып калышат. Рахмат. Дагы кандай болот? Булар мүмкүн Кудай сынагандыр, кызды үй бүлөнү. Ушундай сыноо менен. Ооба, сынагандыр. Бул сынагандыр, бирок сабыр менен ошо кыз сабырдуу болуп, ошону көтөргөн үчүн анын мүйүзүн кайра жок кылып койгон окшойт. Мүмкүн, Рахмат. Андан ары эмне болот ошондо? Чыгарма бүттүбү? Ооба, мен бүтүрүп коет элем. Өзү жакшы аяктаганы жакшы да. Бардык нерсени. Эми көрөсүз, бул абзацка демек эмне деп коелу? Бактылуу турмуш, мүйүздүн жоголушу деп коелу,
Бактылуу үй бүлө мүмкүн. Бактылуу үй бүлө мүйүздүн жок болуп кетиши деп коелу, макул. Андан ары Имагена эртең менен уйкудан туруп, эч кандай мүйүздүн жок экенин байкады. Аябай кубанды. Имагена эртең мененки тамакты ичүү үчүн ашканага келди. Ашканага баш бакканда эле үй бүлөсү ата энеси аябай кубанып бактылуу болушту. Бирок эмне болушу мүмкүн? Бирок иттер астында жашынып жатат го. Чымчыктар издеп жаткандыр балким. Балким чымчыктар издеп жаткандыр. Дагы Имагенага ошол мүйүзү бар жашоо жаккандыр. Имагенага мүйүзү бар жашоо жакты эле, баары кооз, баардыгы көңүл буруп, аябай Имагенага ошол жашоо жакты эле. Бирок азыр мүйүз жок болуп кетти. Бирок эмне болуп кетиши мүмкүн, урматтуу кесиптештер? Баары бир деле үй бүлөсү сүйүнүп күтүп атышат. Бактылуу эле жүздөр менен. Бирок, урматтуу кесиптештер, эми анкеттен качса дөңгөккө го. Андан да сулуу болуп жатыр. Анкеттен качсаң дөңгөккө деп коелу бул абзацты. Жана мугалимдер эмелер эми кийинки баягы жардына калайын десе эле чыга калат го, мектепте делечи бир жумуштар чыга калат. Ошоларындай анкеттен качсаң дөңгөккө деп коелу бул абзацты. Эми эмне болду? Менин оюмча бул баягы апартмалар деген чыгмалар окшойт экен да. Рахмат. Экранда сүрөт көрүнбөй калды го, анкеттен качсаң дөңгөккө дегенге эмнени айтып атасыңар? Мен анакка барып келдичем, башкача болуп кетти. Экран көрүнүп атат. Имагенага мүйүз жоголуп кетти дагы, пайда болуп калды. Аябай кооз. Бул дагы бир сыноодур да. Бул дагы бир сыноо, Сабырдуулугун Сабырдын куйругу пайда болду. Бул дагы бир сыноо. Аны кандай жакшы жактарга пайдалансак болот? Куйрукту жана мүйүз пайдаландык го, мүйүздү жана. Ошол сыяктуу. Бул абдан кооздук. Көзүн көрбөсө куйругун биткесин болуп. Анан мындай мүйүз анчалык сулуу көрүнбөйт, бирок пайдалуу. Ал эми бул тоостун куйругу сулуу болгону менен муну эмнеге пайдаланышыбыз мүмкүн дейм да. Чаңдарды, шыпыргы катары пайдаланса болобу? Көлөкө кылса болот, шыпыргы катары чаңдарды пайдаланылат. Кооздук үчүн дагы. Бир нерсени тосто болот. Бирок мен мындай кооз куйрук эркектеринде болчу эле да, эмне үчүн кызга жабышып калды деп таң калдым да. Рахмат. Дагы кимде кандай болушу мүмкүн? Жакшы нерсени көрүш керек, көрүш үчүн мүмкүн андан ары эмне болот деп ойлойсуздар, урматтуу кесиптештер? Куйрукка алып салып дагы уктап турса, куйрукта эмне пайда болуп калышы мүмкүн деп ойлойсуздар? Бул узун түш окшойт. Мен да ошол узун түш пайда болуп калышы мүмкүн. Мен оюмча канат пайда болуп калышы мүмкүн. Же болбосо бутуна тырмактар буттарындай бүркүттүн жанагы тырнактарындай тырмак пайда болуп калышы мүмкүн. Мурун өсүп пайда болуп калышы мүмкүн. Бүркүттүкүндөй пайда болуп калышы мүмкүн. Бүркүттүкүндөй тумшук пайда болуп калышы мүмкүн. Мүмкүн, пайда болушу мүмкүн. Урматтуу кесиптештер, анда ушул жерден токтотобуз. Чыгарма ушул жерден бүтүп аяктады. Өзүңүздөр улантып жылбаян жазып келесиздер. Уланмалуу жылбаян жазып келесиздер. Башкача айтканда, чыгарманы андан ары өзүңүздөр улантасыздар. Эми урматтуу кесиптештер, бул чыгарманын негизги идеясы эмнеде деп ойлойсуздар? Автордун берейин деген ою эмнеде? Жана биз айттык элек башында, жаратылышты сүйүүгө чакырышы мүмкүн, үй бүлө проблемасы болушу мүмкүн, өгөй эне,
өгөй ата болушу мүмкүн, социалдык проблемалар болушу мүмкүн, жаратылыштык коргогондугу үчүн жаза бериши мүмкүн деп. Биздин айткандарыбыз жакындашабы? Кандай ойлойсуздар? Идеясы эмнеде чыгарманын? Идеясы таң калтыруу окшойт. Таң калтыруу дагы? Сабырдуулук. Сабырдуулук. Сабырдуулук дагы? Өзүнө көңүл бурдуруулук. Өзүнө көңүл бурдуруулук. Бул жерде Имаген атайын өзүнө көңүл бурдуруп атабы? Жок. Атайын жасап атабы ушуну? Жок. Алла Тааладан берилген. Атайын жасаган жок. Капкан. Чыгарманын идеясы кыялдануу болгондур. Балким кыялдануу болгондур. Кыялдануу дагы сыноо. Менин оюмча бул ата энеси эме бир туура эмес иштерди жасаганы үчүн баласына ушундай нерселер көрүнүп атышы мүмкүн, жасалып атышы мүмкүн. Адам баласынын башына кандай оорчулук келсе дагы сабырдуу боло билиш керек деген идея бар да. Азаматсыз Фарида жеке туура. Бул жерде негизинде жаш балдар ошол нерселерди жакшы көрүп атат. Сыйкырдуу болуп, өзүнө көңүл бурдурганды жакшы көрөт. Ооба туура. Бирок сабырдуу болуп атат. Бирок бул жерде адамдын жашоосунда ар кандай ситуация, ар кандай кырдаал келет биздин башыбызга. Демек, ата эне дагы ошол нерсеге, бала дагы ошол нерсеге даяр болушу керек. Байкап көрсөңүздөр, балада эмоция өзгөрүү болгон жок. Апасы улам эле эси ооп жыгылып, аябай кыйналып атат, кан басымы көтөрүлсө, ал эми кыздын эч кандай өзгөрүү бардыгына кайыл болуп атат да макул. Демек, биз жашоодо бардык нерсеге кайыл болушубуз керек. Бардык нерсеге даяр турушубуз керек. Мисалы жанагы кече Бурмежик айткандай, текебердик эч кандай жакшы жакка алып барбайт, дайыма жөнөкөй болуп, бардык нерсе даяр турушубуз керек. Жана баарын билген кишидей түр көрсөтпөй, биз жашоодо эмне келсе ошонун баарына даяр болуп атабыз, өзүбүздү өзүбүз даяр болуп атабыз, өзүбүздүн билимибизди өркүндөтүп атабыз. Демек, бул жерде Имагена бардыгына кайыл болуп, бардыгына чыдап атат да. Демек, жашоодогу ар кандай ситуацияларда, ар кандай кырдаалдарда биз өзүбүздү берип турушубуз керек экен. Башкача айтканда, сабырдуу болушубуз керек экен. Демек, бул жерде автордун белгилеген ою, идеясын байкадыңыздар. Башкы каармандар сиздер айткан мергенчи, мугайне болдубу? Кимдер болду? Урматтуу көрсөтөчүлөр. Кыз, ата эне, мугалим, Бала, бугу, кыз, апа деген экенмин мен. бала болду. Мергенчи мугалим бар болду. Доктор болду. Бул жомок болгондон кийин мугалим көчөсү жок деп эле Наргиз эжеке айтып атат, бирок мугалимдер дагы бар бул жерде. Бүгүнкү күндөгү окуя болгондо дароо эле мугалимдердикин ойлоп мектептен жакшы карайсыңар, силердин бул күнөөңөр жакшы карабагандыктан ушундай пайда болду деп мугалимдердикин ойлошу мүмкүн эле. Бул жерде эч кандай ата эне мугалимдердикин ойлогон жок, бала дагы мугалимдин ойлогон жок. Эч кимди күнөөлөшкөн жок бул жерде. Кайра ошол мугалимден жардам сурашты. Кайра мугалимден жардам. Бул жерде багы неме дагы болду да, баары эле таң калышып, ата энелери, мугалимдер, бирок кызматчылар аябай бунун көңүлүн көтөрүп жакшы болду. Кызматчылары буга жакшы мамиле кылышты да. Кызга бардыгы көңүл бурду да. Рахмат. Демек, күтүүсүз окуялар болду. Жашоодо чындыгында күтүүсүз окуялар көп болот. Жанагы балдар көбүнчө өзүнө көңүл бурдурганды жактырат, бирок бул жерде Имагена өзүнө атайын көңүл бурдурган жок, бирок бул жашоонун мыйзамы. Башкача айтканда, жашоонун сыноосу деп койсок болот. Ошол сыноолордун бардыгына даяр болуп турушубуз керек экен. Ошол идеяны айтайын деп атат. Эми урматтуу кесиптештер, сиздерге экран көрүнүп аткан болуш керек, Көрүнбөй атат. Көрүнбөй. Жок. Өзүм Көрүнгөн жок экен. Азыр көрүнсө дароо эле көрүндү деп койсоңуздар, макул. Жакшы. Ооба, туура айтасыз, Сүлфүзар эжеке, Нускайым эжеке туура айтып атат. Балага жагат күтүүсүз окуя көрүндү. Ал жакта кайер дагы көрүндү. Эми Экран көрүндү. жакшы. Демек, биз азыр бул жерде кандай аракетти байкадыңыздар? Биз азыр сиздер менен чогуу окуганга чейин мен чыгарманын аталышын айткан жокмун, эч нерсе кылган жокмун, жөн гана сүрөттү көрсөткөндө, мүлдүн көрсөттү. Сиздер өзүңүздөрдүн оюңуздарды айттыңыздар. Башкача айтканда, мээ чабуул катары суроолорду гана берип турдум, сиздер суроолорго жооп бердиңиздер. Андан кийин
биз окуп аткан учурда дагы улам абзацтарга ат коюп текстти бөлүп ажыратып чыктык, жиликтеп чыктык. Мисалы үчүн мына бир текстти жиликтеп чыктык. Ошондой эле башында тексттин автору менен ошондой эле талышы менен тааныштырдым. Анан сиздерге суроо бердим. Кандай окуялар болушу мүмкүн? Коюураак. Башка каармандар кимдер болушу мүмкүн деп ойлойсуздар? Бул чыгымада эмне негизги идея болушу мүмкүн? Автордун берейин деген ою кандай болушу мүмкүн деп ойлойсуздар деген болжолдоочу суроолорду гана бердим. Ошол учурда сиздер оюңуздарга эмне келсе ошонун баарын жооп бердиңиздер. Ошонун баарын деттериңиздерге шилтеп жазып алдыңыздар, калемиңиздерди шилтеп. Андан кийин окугандан кийин дагы талкуу болду. Сиздердин араңыздарда мындай болушу мүмкүн. Жашоодо сыноолор болот, жашоодо баардыгына чыдашыбыз керек. Бүгүнкү күндө каалайт дагы бул ар кандай тиги бул деген өзүңүздөрдүн ойлоруңуздарды айттыңыздар. Демек бул окуганга чейин, окуу учурунда окугандан кийин деген ыкма болду. Эми урматтуу достор, сиздер окуган текст кандай болот? Мисалы сиздер окуган текст ак калпак жөнүндө болушу мүмкүн, ошондой эле сиздер технология жөнүндө болушу мүмкүн. Окуу түшүнүүдө текстте биз эң алгач жана китепте эң акыркы бетинде журналдан алынды, кайсы макаладан алынды, автору ким, тексттин аталышы эмне, кандай, ошол жөнүндө сөз болот. Мисалы бул жерде дайыма биз мынтип айтабыз да, тексттин темасы деп айтабыз. Жок, бул жерде тексттин аталышы деп айтышыбыз керек. Чыгарманын аталышы эмне болду, урматтуу достор? Чыгарманын аталышы Имагенаның бугун үйү деп аталды. Бугун үйү, азаматсыздар. Жанры кандай болду? Жанры Аңгеме жанры. Аңгеме. Жакшы. Эми биз эң алгыс азыр ошол текст менен таанышабыз. Имагена деген ким десек, кыз дедиңиздер, бала дедиңиздер, анан бул жерде ал эмне жөнүндө болот деп суроо койдук. Улам өзүңүздөр баштадыңыздар. Эми урматтуу кесиптештер, биз жалпы тестирлөөдө балдар иштеп аткан текстте нанотехнология деген текст келип калса, же болбосо учурдун күрөө тамыр маселеси деген тема келип калса, же болбосо телефондун пайдасы же зыяны деген тема келип калса, бетке кантип кам көрүү керек деген тема болуп калса, же болбосо көздүн көрүүсү жөнүндө текст кандай текст келсе дагы биз ошонун жанрын, авторун карашыбыз керек, аталышын. Тексттин аталышына көңүл бурушубуз керек эң алгач. Тексттин аталышына көңүл бургандан кийин балдарда ой жүгүртүү пайда болуш керек. Бул текстте эмне жөнүндө сөз болушу мүмкүн? Мисалы, бетке кантип кам көрүү керек деген текст болсо, же болбосо электр тогу деген текст болсо, бул текстте эмне жөнүндө сөз болушу мүмкүн? Же болбосо мамлекеттик тилди окута баштадык деген текст боло турган болсо, келиңиздер, урматтуу кесиптештер, микрофондорду өчүрүп алабыз. Улам эле микрофонуңуздар жаңырып атат. Кандай текст болсо дагы ошол текстте окуганга чейин бала өзүнө өзү суроо бериш керек. Сиздер мен азыр кандай иш аракетти жасасам, сиздер дагы ошол иш аракеттерди жасайсыздар. Бирден илимий популярдуу текст таап келесиздер. Бул жерде азыр жөн гана окуялуу, сюжеттүү, жөнөкөй гана аңгеме болду. Ал эми сиздер бул көркөм текст болду. Сиздер илимий популярдуу текст таап келесиздер. Ар бириңиздер бирден. Ошол текстти ар бир текстте абзацтарга ажыратасыздар. Абзацтарга жиликтеп бөлгөндөн кийин ар бир абзацка азыркыдай ат коюп келесиздер. Карандаш менен ат коюп, биринчи абзац, экинчи абзац, үчүнчү, төрт, беш абзац болсо, беш абзацка беш түрдүү тема коесуздар. Башкача айтканда ат коесуздар. Биз чыгарманын аталышы жөнүндө бизге ушундай суроолор берип, биз бири-бирибизге талкуу жаратуу үчүн бизге ушул кудум азыркыдай кылып практикалык иш жасоо үчүн окуп бересиздер эртең. Андан тышкары калганыңыздар жана WhatsApp группадан дагы муну талкууласак болот. Эми сиздерге бул окуу жана түшүнүү деген эмне экендигин түшүндүрүп кетейин. Кыскача бат-баттан айтып кетейин, урматтуу кесиптештер, бизде убакыт аз калды. Окуган түшүнүү деген эмне? Чындыгында окуган түшүнүү үчүн биз балдарга жана сөз байлыгын жакшыртышыбыз керек, китепти көп окутушубуз керек, тиги бу деп атабыз. Баштагыч класстан баштап, жада калса балдар бакчасынан баштап, төрөлгөн бала, бешиктеги бала, мисалы үчүн үйүндө жатат, телевизор көрөт, телефондон кино көрөт, мультфильм көрөт, демек ал түшүнөт. Ошол түшүнгөнүн балдарды айттырып үйрөтүшүбүз керек. Мисалы, сиздин балаңыз телефондон бир мультфильм көрдү. Эмнени түшүндүм? Тили эми эле чыгып атат. Эмнени түшүндүм десе, деди, деди деп өзүнүн түшүнгөнүн айтып берет да. Болжолдоп бир нерселерди айтып берет. Ошол нерсени угуп, дагы эмне болушу мүмкүн? Улам тили чыккан сайын, балада эң алгач 3 жашка чыкканга чейин балада өтө сөз аз болот. Баланын активдүү лексикасы өтө аз болот, лексикон. Ошондо балдар улам тили чыгып баштаган сайын аларга биз сүйлөтүп, аларды кайра түшүнгөнүн айттырып берип, кино, мультфильмдерди
көргөнүн айтып берип, же болбосо балдар бакчасында эмне болду ошону айтып берип, же болбосо жанагы жомокторду окуп берип, ошолорду кайра айтыртып берип, пикирин уга билишибиз керек. Бул нерсеге башталгыч класста көп көңүл бурулбай жатат. Ошондуктан биздин балдар 5-класска келгенде ар түрдүү предметтерден сабак берилгендиги үчүн балдар кыйналып атат. Бул башталгыч класстан баштап тарбиялана турган болсо, анда биздин окуучулар жалпы республикалык тестилөөдөн эң жогорку упайды алат. Сиздер билесиздер, башталгыч класстын мугалимдери, айрыкча жаш мугалимдер бүгүнкү күндө келген жалпы республикалык тестилөөдөн жакшы упай албай калган, колледжге тапшырган, анан колледжден эптеп күтүп келген мугалимдер болуп атат дагы. Алар методиканы да жакшы билишпейт, билими дагы аз тайкы болгондуктан балдарды кыйнап коюп атышат. Демек, биздин айрыкча башталгыч класс мугалимдер, жалпы эле мугалимдерди, мектепте жакшы окуган, билимдүү окуучуларды гана, жалпы республикалык тестилөөдөн эң жогорку упайды алган гана балдарды мугалимдикке кабыл алышыбыз керек. Ошондо гана биздин балдар күчтүү болот. Келечекте биздин билим берүү системасында чоң секилик жасалат деп ойлойм. Демек, окуган текстте өзүбүздүн пикирибизди, оюбузду айтышыбыз керек. Эч качан жана бирөөнүн оюн бөлбөй, сеники туура эмес деп айткан жокмун. Байкадыңыздарбы, урматтуу кесиптештер? Сеники туура эмес, аякла дейсиң, же болбосо ай жанагы ушундай да болушу мүмкүн беле, ай койчу ай деп айткан жокмун. Баарыңыздарды мен туурабы, туура эмеспи, болжолуңуздарды мен кубаттап турдум. Байкадыңыздар, Демек, бул сиздердин пикириңиздер. Сиздердин ой жүгүртүүңүздөр өсүшү керек. Балдардын дагы ой жүгүртүүсү өсүшү керек. Мисалы үчүн балдарга суроо берсең, мен кечээ айттым сиздерге, туяк деген эмне экенин балдар билбей атат депчи, атадан калган туяк деген эмне десем, туяк деген бул байлык болушу мүмкүн, эжеке бул мурас болушу мүмкүн. Билбейм чындыгында. Туяк деген жанагы аттын туягы да деп атат да. Демек, балдар туяк дегенди биз күнүмдүк турмушта ай артында туяк калган жок дебе, бала деген туяк да деп сүйлөбөйбүз да күнүмдүк жашоодо. Демек, бала туяк деген сөздү түшүнбөй атат да. Демек, элементарный эле бир сөздү түшүнбөсө, демек ал бүтүндөй бир текстти түшүнбөй калышы мүмкүн. Сөзсүз түрдө бул көндүм балдар бакчасынан баштап эле тарбиячылар жана балдар бакчасында, ошондой эле мектепте башталгыч эң биринчи баскычта, билесиздер, башталгыч класстан баштап эле бул окуган түшүнүүнү арттырышыбыз керек экен. Ошондо гана жалпы республикалык тестилөөдө балдар көп китеп окуган сайын улам. Жана Жапаргүл эжеке айтты го, биздин мектепте китеп окуу конкурсу көп болот деп. Демек, сиздердин мектепте китеп окуу конкурсу көп болгондуктан сиздерде жакшы өзгөрүүлөр болуп атат. Сиздердин окуучулар күчтүү болуп атат. Келечекте ошондой күчтүү окуучулар болуш үчүн биз тынымсыз китеп окушубуз керек. Өткөнкү сабакта да өткөнбүз китеп окуу боюнча. Демек, шар окушубуз керек, окуган түшүнүшүбүз керек, сөз байлыгыбыз артышы керек, баарын чогуу эл шаркак алып кетишибиз керек. Окуп түшүнүүнүн негизги усулу катары биз азыр сиздер менен окуганга чейин, окуу учурунда окугандан кийин деген ыкманы колдонуп көрдүк. Өзүңүздөр билгендей эле, эң алгач мээч абыл катары улам сиздерге суроолор берилип атты. Байкадыңыздар, Анан ошол жерден актуалдаштырып, сиздер ошол жерден өзүңүздөрдүн оюңуздарды айтып, анан текст эмне жөнүндө сөз болот, жалпы ойлорду чогултуп, анан жыйынтыкка келдик. Акырында идеяны таптык. Ага чейин, окуганга чейин биз жөн гана болжолдоочу гана суроолорду берип, улам сиздерге мындайча айтканда колдоо көрсөтүп турдук. Байкадыңыздар, окуганга чейин сөз түрдө сиздерге чыгарма эмне жөнүндө болушу мүмкүн, Имагена ким, ал кандай жашашы мүмкүн, ал кандай окуялар болушу мүмкүн, кимдер башкы каарман болушу мүмкүн, эмне үчүн Имагенанын бүгүн мүйүз деп аталып калды деп ойлойсуздар чыгарманы деген сыяктуу болжолдоочу суроолор берилип турду. Өзүңүздөр да байкадыңыздар. Бул окуганга чейинки берилген суроолор болду. Эми окуганга чейин биз ар кандай көнүгүүлөрдү колдонсок болот. Биз өткөндө сиздер менен колдонуп көргөнбүз, ачкыч сөздөр сыяктуу. Мен мисалы үчүн азыр сиздерге Имагена, дарыгер, мугалим, норман, уста, мүйүз, куйрук, апа, ата эне деген эле сөздөрдү жаздырып, эми өзүңүздөр ойлонуп көрүп, каалагандай текст жазыңыздар деп койсом болмок да. Демек, бул жерде сөздөр ачкыч сөздөр менен, ошондой эле кааласак ачкыч сөздөр менен, же болбосо суроолор менен, кааласак жана Венердик айткандай эле сүрөттөрдү илип койсок. Мисалы үчүн жанагы сүрөттөрдү мен кыркып ар жерге илип койсом, же болбосо слайдтан көрсөтүп койсом да болмок. Сиздер сабакта ушундай кыласыздар. Мисалы, нанотехнология деген сөз балдарга тааныш эмес термин. Ошол жөнүндө бир-эки сүрөттү коюп туруп, эмне жөнүндө сөз болот деп ойлойсуздар. Мисалы, быйыл биз сентябрда сценариттик сабаттуулук боюнча сабак өттүк го, ошондо компьютердин, телефондун ар кандай нерселердин сүрөттөрүн илип коюп доскага, бүгүн балдар кайсы темада сабак өтүшү мүмкүн деп сурасак, балдар айтты, мисалы үчүн, дароо эле телефондун, компьютердү сценариттик сабаттуулук жөнүндө сөз болушу мүмкүн деп, ошол сыяктуу эле. Же болбосо бүгүн мен кайсы текст өтүшү мүмкүн, мисалы, жанагы атадан калган туякты, же болбосо ошол жерде
бир канча сүрөттөрдү же болбосо ачкыч сөздөрдү жазып коюшу мүмкүн, же болбосо суроолорду бериши мүмкүн. Билем, билдим, билгим келет. Эжеке главный экранга чыгып алдыңыз. Андан тышкары азыр өчүрүп салайынчы ушуну эжекени. Экран көрүндүбү? Жок, жазгылы турат дагы. Главный экранга бирөө чыгып алды. Жазгылы. Жазгүл эжеке, кетиңизчи. Экран көрүнүп атабы? Жок. Жок. Экран көрүнүп Экран атабы? көрүнүп атат. Көрүнбөй калды. Көрүнбөйдү. Көрүнбөй атат. Көрүнбөй калды. Такыр көрүнбөй калды. Жок, көрүнбөй атат. Мага көрүнүп атат. Көрүнүп атабы силерге? Жок. Эми чыкты. Чыкты. Эми экранда. Жакшы. Эми чыкты. Рахмат, урматтуу кесиптештер. Демек биз жана суроолорду кандай суроолорду каерде кандай суроо берүү керектигин аябай маани беришибиз керек экен. Анан ар кандай усулдарды колдонушубуз керек. Башкача айтканда, окуп аткан учурда, процесс жүрүп атканда, сиздер талкуулап аткан учурда мен өзүм жалгыз окуган жокмун. Сиздерге суроо берип, сиздер жооп берип анан окудук. Башкача айтканда, чогуу окудук, биргелешип окудук, Сиздер билесиздер, атайын окуунун формалары бар. Биргелешип окуу, башкарып окуу, өз алдынча окуу, үлгүлүү окуу деп. Бул жерде эгерде үлгүлүү окуу болсо дагы, биргелешип окуу болсо дагы, башкарып окууда дагы, өз алдынча окууда дагы бала жалпы республикалык тестирлөөдө билесиздер, жеке окушат. Бала өз алдынча окуйт. Демек, ошол жерде дагы бала өзүнө суроо беришет. Эң алгач тексттин аталышына маани бериш керек. Мисалы, мамлекеттик тилди окута баштадык деген текст болсо, Абдыкерим Муратов автору. Демек, Абдыкерим Муратов мамлекеттик тилди окута баштадык деген темада мамлекеттик тил жөнүндө сөз болушу мүмкүн, Мамлекеттик тил деген кайсы тил? Кыргыз тили. Кандай маселелер, көйгөйлөр болушу мүмкүн? Мындай болушу мүмкүн, тигиндей болушу мүмкүн деп бала өзүнө суроо берип, улам башкача айтканда биз мынтип айтат элек го, сүңгүп кирип барабыз депчи, ошол сыяктуу сүңгүп кирип барып, өзүнө өзү суроо берип, жекече отурганда эле бала өзүнө өзү суроо берип башташ керек. Бул текстте эмне жөнүндө жазылышы мүмкүн? Мисалы, таштандынын пайдасы жана зыяны. Таштандылардын пайдасы жана зыяны жөнүндө сөз болуп турган текст болсо, ошол таштанды деген эмне? Чындап эле жанагы мусурларда ошонун да зыяны, пайдасы да бар бекен. Кандай болушу мүмкүн деп бала өзүнө өзү суроо берип, улам окуп башташ керек дагы. Анан биринчи абзацты окуп менин биринчи абзацта киришүү болду. Эмне жөнүндө киришүү болду? Ошол таштандынын башкача айтканда түрлөрү жөнүндө сөз болду, Таштандынын айлана чөйрөдөгү адамдарга зыянын тийиши, же болбосо адамдардын ошо таштандыга көңүл бөлбөй жаткандыгы жөнүндө сөз болду. Негизги ой эмнеде? Ошого жарашат абзацка ат коюп карандаш менен. Кыргыз тилинде дагы жанагындай кадимкидей эле ачы барагын алып балдар бала ошол жерде Жапаргүл Бакыбекова эжеке, микрофонуңузду өчүрүп аласызбы? Ошол жерде мисалы үчүн о текстти бала алат дагы кагазды, чернек. Математикадан балдар чернек колдонушат, А4 барагын пустой таза баракты. Ошол таза баракты алып чимелей башташ керек. Биринчи абзацта таштандынын түрлөрү. Экинчи абзацта таштандынын ошол таштандынын айлана чөйрөнү булгап аткандыгына элдердин кайдыгер мамилеси. Мисалы, таштанды бардык жерди булгап атса дагы элдер кабатыр эмес, кыжалат эмес, баары таштап, алар деле таштандыны таштап эле кетип баратышат. Таштандылардын ар кандай зыяндары болуп атабы, пайдасы болуп атабы, эч ким ага көңүл бурган жок. Ар ким өзүнүн тирилиги менен эмне үчүн кайдыгер деген ой кетип атат негизги идея, Ошону негизги ойду жазды. Ошентип биринчи абзац 1 2 3 4 5 деп 5 абзац болсо 1 2 3 4 5 деп номер коюп ар бир абзацка 5 абзацка ат коюп чыгыш керек. Ошондо киришүүдө биринчи абзацта эмне жөнүндө сөз болду? Кайра ошол таштандынын иштелип чыгышы, кайрадан иштелип чыгышы жөнүндө бул жакта далилдер бар. Демек, экинчи абзацтагы жана таштандыга элдердин жасаган кайдыгер мамилесине 5-абзацта далилдер келтирилди. Далил, факт, аргументтер бар деген сыяктуу. Балдар ошол абзацтарга ат коюп башташ керек. Демек, өз алдынча окуу сөз түрдө балдарда болуш керек. Сөз түрдө тыным менен окуш керек. Балдар жана тыным менен окуп десе, бүтүп алып, окуп бүтүп, ойноп, эки жакты карап отуруш керек эмес. Ошол абзац бүткөндөн кийин ошол абзацка кайрадан балдар жана кассетаны түрдүргөндөй кайрадан ойлонуп, ошол абзацты эске тутуп, ошол эмне жөнүндө сөз болду? Жакшы, мындай болгон турбайбы, ошодон жыйынтык чыгарып ат коюп, андан ары эмне жөнүндө болушу мүмкүн деп дагы суроо коюп өзүн өзү. Улам өзүн өзү ээрчитип бала
өзүнө өзү скафолдинг көрсөтүп, бала үн чыгарып, акырын өзүнө угуп тургандай, өзүнө түшүнө тургандай деңгээлде окуш керек. Кээ бир балдар айтат, мен купуя окуганда түшүнбөй калам. Үнүмдү сыртка чыгарганда гана түшүнөм дейт да. Демек ал үнүн өтө бийик чыгарбаса дагы оозун кыймылдатып окуш керек. Көпчүлүк балдар ушуну билишпейт. Демек ошол баланын колуна же болбосо жанагы бала окуп аткан болсо, эгерде моундай кылыш керек да. Бала мисалы үчүн окубай атса, же болбосо оозуна тиштеп, эгерде бала үн чыгарып окумай сайын түшүнбөй турган болсо, анда ошол текстти баланын оозуна кандайдыр бир нерсени салып, үн чыгарбай тургандай окуш, окуганын түшүнө тургандай. Мүмкүн ручканы салып алып деп окуйт. Окканда бала демек үнү чыккан жок, башкаларга тоскоолдук жараткан жок, бирок өзү түшүндү. Ошол сыяктуу өздөрү баланын өзүнө кандай ыңгайлуу болсо ошондой окуш керек. Бирок башкаларга тоскоолдук жаратпагыдай деңгээлде окушу керек. Ошондо сөз түрдө тыным менен улам бала бир өзүнө өзү суроо коюп, анан окуш керек. Демек бул жерде суроо коюу менен эле чектелбестен комментарий жазып алып, чырнек баракка комментарий жазып алып, улам окуп кетиши керек. Демек, окуп аткан учурда жасай турган көнүгүүлөр кайсылар? Кааласа жанагындай маркерлер менен белгилеп алсын текстти. Бул көнүмүш адат болуп калсын, же болбосо текстке жана жалпы республикалык тестирлөөдө текстке сөз түрдө тийбейбиз. Бирок калем болуш керек, колубузда сөз түрдө жанагы пустой таза баракка жазып алсак болот. Андан тышкары стикерлерди жабыштырып алсак болот, кааласак. Эгерде күнүмдүк сабакта колдоно турган болсок, анда стикерлерди, маркерлерди колдонсок болот. Же болбосо коймалап берген тексттер болсо, ошолорго колдонсок болот дегенде, же баланын өзүнө тиешелүү гана буюмдарга маркерди колдонсок болот. Текстке түшүндүрмө берип, сөз түрдө бала өзүнө өзү түшүндүрмө берип кетиш керек. Сөзсүз эле биз жана доскага чыкканда пересказ кылып мугалимдерге эле эмес, өзүнө өзү дагы бала түшүндүрмө берип окуп кетиши керек. Ошол эле учурда көрүү деңгээли жогорку деңгээлде өнүгүш керек, жана шар окуу көнүгүүлөрүн жасаш керек. Көздүн көрүүсүн чоңойтуу керек. Башкача айтканда, Шумке таблицалары, слалом таблицалары менен аткарып, жанагындай көнүгүүлөрдү аткарып, бала улам көрүүсүн чоңойтушу керек. Анан эгерде бала, көпчүлүк балдар бар, жанагы текст окуп атканда түшүнбөй калып, кайрадан ачып окушат. Ооба, кайрадан окуп үйрөнсө дагы болот. Бирок бир эле окуганда түшүнө тургандай убакыт тар болгондуктан биз кайра окуганга жалпы республикалык тестилөөгө көп жол бербешибиз керек. Бирок ага чейинки даярдык учурунда бул нерсени колдонсок болот. Сөз түрдө фрагменттерге бөлүп алсак болот. Жанагындай негизги ойлорго көңүл буруп, башкача айтканда текстке план түзүп, фрагменттерге бөлүп, ошол текстке план түзүп, жөнөкөй план жана татаал план түзүп алып, ошого жараша биз тесттердин туура жолун таба алсак болот. Ошондой эле суроолорду улам берип кетиши керек. Адайы чөйрө түзсөк дагы болот. Мисалы, адайы чөйрө түзүп атканда биз жана башка каармандардын сүрөтүн тартып, улам окуялардын сүрөтүн тартып, биринчи абзацтагы негизги окуянын сүрөтүн тартып кетсек болот. Эгерде ал сюжеттүү чыгармалар болсо, композициялуу. Эгерде ал сюжетсиз жөнөкөй эле илимий популярдуу текст боло турган болсо, анда концептуалдык карта сыяктуу биринчи абзацка ат коюп, аны тегерекке алып, экинчи стрелка менен экинчи абзацка ат коюп, анан үчүнчү абзацка ат коюп, төртүнчү абзац ошентип карта түзүп алсак дагы болот. Окугандан кийин эмне жумуштарды аткарышыбыз керек? Окуучулар башка маалыматты таба алышы керек. Сөз түрдө эмне жөнүндө сөз болду, жаңы маалымат эмне жөнүндө автор берейин деп атат, мамлекет тил жөнүндө берилип атабы же таштанды жөнүндө берилип атабы, эмне үчүн таштандыга көбүрөөк көңүл бурушубуз керек, бул макалада эмнелер жазылды, кимге карата айтылып атат, бул жалпы элге көз карашын айтып атабы же бир эле кишиге тиешелүү атабы же мамлекетке, же кандай пайдасы бар, кандай маалыматты алсак болот бул тексттен, эмне жөнүндө сөз болду, каармандар кимдер болчу, мисалы жанагы автор жаштарга айтып атабы же улуу муундагы кишилерге айтып атабы, же болбосо жанагы чоң жетекчилерге, атка минерлерге кайрылып аткан дербези кандай ой, автор эмне кимге сүйлөп атат, лирикалык каарман ким деген сыяктуу. Ошол эмне жөнүндө сөз болуп аткандыгына дагы көңүл бурушу керек. Жалпылап ошол текстте эмне жөнүндө сөз болду, кандай окуялар болду, кандай иш-аракеттер болду, эмнеге багытталды, орду жана убактысын дагы белгилеп коюшубуз керек. Окугандан кийинки учурда айтып атам, окугандан кийин өзүнө өзү анализ берип жана чийип алган концептуалдык картасына карап, бала деген өзү жыйынтык чыгарышы керек. Демек, тексттеги автордун берейин деген оюна өзүнүн ою дал келдиби, жана берген суроолоруна жооп ала алдыбы, өзүнүн болжолу туура чыктыбы, сиздерге окшоп жыйынтык чыгарышы керек. Азыркыдай ат коюп, демек мындай кылыш керек турбайбы дегенде ойго келиши керек. Демек, окуганын бала түшүнүшү керек.
сөзсүз түрдө окуган түшүнгөндөн кийин бала өзүн өзү баалашы керек. Сиздер азыр бул чыгарманы кандай түшүндүңүздөр? Өзүңүздөргө баа бере аласыздарбы? Урматтуу кесиптештер, азыркы чыгарманы ким кандай түшүндү? Баарыңыздарга түшүнүктүү эле болдубу? Кайсы чыгарманы жана мүйүздү бугуну? Я. Бизге абдан түшүнүктүү болду, аңгеме болгондуктан. Жакшы, рахмат. Анда рахмат. Демек, ошол оккан түшүндүбү канчалык деңгээлде өзүңүздөр баа берип атасыздар, Бизге түшүнүктүү болду, мен кыйналбай эле бул жөнүндө тесттер келсе, мен кыйналбайм деген сыяктуу. Эми жана өзүңүздөргө биринчи тапшырма уланмалуу дил баян жазыңыздар, андан ары улантып дедим. Каалаганда эркин темада. Экинчи тапшырма ушул эле текстке 5 тест түзөбүз. Азыркы эле Имагенанын бугуну деген текстке 5 тест түзүп келебиз. Бул экинчи тапшырма. Үчүнчү тапшырма 5 не деди? Укпай калдым. 5 тест түзүп келебиз. Тест түзүп келебиз. Жана абзацтарга өзүңүздөр бөлүп алдыңыздар, суроолорду бердиңиздер, кайра жыйынтыкты чыгардыңыздар, аябай эле жакшы түшүндүңүздөр. Мен сиздерге бул бул текстти жөнөтүп коем, эгерде мүмкүнчүлүк болуп калса, ошол жактан да карабасаңыздар болот, Демек, сиздерге биринчи тапшырма уланмалуу дил баян. Куйрук өсүп чыккандан кийин андан ары эмне болушу мүмкүн, өзүңүздөрдүн оюңуздарды эркин жазып келесиздер. Урматтуу кесиптештер, андан тышкары айта кетчү нерсе, биз көбүнчө жаңы теманы өтүп атканда кыргыз тилине мисалы сөз айкашын өтүп атабызбы, же болбосо зататошду өтөбүзбү, же болбосо лексика, көп маанилүү сөздөр, же болбосо жанагы монгол тилинин кабыл алынган сөздөрдү өтүп атабызбы, же болбосо идиоманы өтүп атабызбы, же болбосо калькалоо жолдорун өтүп атабызбы, билбейм. Кандай тема өтүп атсак дагы кыргыз тилинен адабиятынан мисалы үчүн атадан калган тиякты өтүп атабызбы, эрте келген турналарды өтүп атабызбы, узак жолду өтүп атабызбы, же болбосо манасты өтүп атабызбы, кандай тема өтүп аткан болсок дагы физикадан, химиядан, биологиядан, эволюцияны өтүп атсак дагы, иондор, кычкылтек газ, көмүр кычкыл газы, билбейм, клеткалар жөнүндө өтүп атсак дагы, кандай текст өтүп атсак дагы, музыкадан мүмкүн ноталар жөнүндө, композиторлор жөнүндө өтүп атабызбы, улуттук аспаптар жөнүндө өтүп атабызбы, технологиядан биз тамак жасоонун жолдору, жана тамакка кошулуучу негизги азык заттар жөнүндө өтүп атабызбы, билбейм. Кандай тема өтүп атсак дагы, ал кандай текст болсо дагы биз бири-бирибиздин сабактарыбызды интеграциялашыбыз керек. Билесиздер, жана союздун алдында предмет аралык байланыш детчү элек го. Бир текстке экинчи текстти салыштырып көрүшүбүз керек, сөзсүз түрдө. Мисалы, бизде жана олимпиадага даярдоодо эки текст жазып, бирөөсү ыр түрүндө, бирөөсү кара сөз түрүндөгү чыгармага, мисалы үчүн экөөнү салыштырып, өзүнүн пикир жазуу, эссе жазуу болуп атпайбы? Ошол сыяктуу эле сиздер жана уланмалуу дил баян жазганда андан ары эмне болушу мүмкүн? Ошону жазасыздар. И плюс жанагыны жазып койсоңуздар болот. Бүгүнкү күндөгү жашоону салыштырып, экөөнү аралаштырып жазсаңыздар болот, интеграциялап. Андан тышкары, мисалы, биз бүгүн ушул Имагенанын бугун мүйүзү сыяктуу дагы башка бир чыгарма, идеясы окшош болуп калса, ошону салыштырып көрүп, дагы башка чыгарманы дагы ушуга кошумча жана Бурмак Лежик айтып кетти го, хикаяларды айтсам аябай балдарга кызыктуу болуп атат депчи. Кыска эле ушундай тексттерди салыштырып көрүш керек балдар. Өздөрү жыйынтык чыгарыш керек. Чындыгында кандай болуш керек жашоодо. Ошол тексттен өзүнө бир кандайдыр бир жаңы маалыматты алып, ошол жактан өзүнө бир сабак алыш керек деген сыяктуу нерселерди айтайын деп атам. Чындыгында окуганга чейин, окуу учурунда окугандан кийин кандай суроолорду бериш керектиги жөнүндө маалым эле болду окшойт сиздерге. Бул жолдочу суроолор кандай берилиш керек, баардыгы эле түшүнүктүү эле болду окшойт, урматтуу кесиптештер. Түшүнүктүү. Рахмат. Анда биз азыр өзүбүз үчүнчү тапшырма, урматтуу кесиптештер, биринчи тапшырма уланмалуу дил баян жазабыз, экинчи тапшырма ошол эле текстке тест түзүп келебиз, 5 тест, үчүнчү тапшырма болсо бирден текст таап келебиз. Бирок ал текстибиз илимий популярдуу текст болуш керек. Илимий популярдуу текстти абзацтарга ажыратып келебиз. Абзацтарга ажыратып ат коюп келебиз. Көп болсо 300 сөздөн болсун. Эң көп болсо 300 сөздөн турган текст таап келиңиздер. Жана хикаялар болобу? Көбүнчө илимий популярдуу тексттер болсо жакшы болмок. Көркөм стилде болсо деле макул боло берет. Кандай болсо дагы бирден текст таап, ошол текстти абзацтарга ажыратып, простой карандаш менен абзацтарга ажыратып ат коюп келебиз. Үчүнчү тапшырма. Түшүнүктүү эле болду, урматтуу кесиптештер? Ооба. Наргиз, мен үч тапшырманы аткарып келебиз, 3 тапшырманы аткарабыз. Бүгүнкү сабак түшүнүктүү эле болду бардыгыңыздарга, өзүңүздөр анализ берсеңиздер,
ооба. Рахмат. Сонун сабак болду, Наргиз. Мен бир 7 мүнөт кеч калып кирдим эле. Жанагы өткөнкү тапшырмаларды элдерден сурап алдыңбы? Мына сөздүн синонимин, омонимин табуу, сөздөрдү инвентаризациялоо дегендерди сурап алдыңбы? Айтпай калдым. Эжеке жок, бизде өткөнкү тапшырмага кайтарып байланышканга убакыт болбой атат. Бизде өтө тар болуп атат, 2 саат болуп кетип атат. Бизде болсо ал тапшырмаларды суроолор болсо азыр бизге ушул как раз ушул чыгуу билекналарда биз суроолор боюнча айтыңыздар, анан андан тышкары ошол үй тапшырмаларды группага эле жиберип койсоңуздар. Көпчүлүгүңүздөр мага жекече жиберип атасыздар да, группага жиберсеңиздер башкаларга да пайдасы тийип калсын. Жана айттык го биз бири-бирибизден жакшылыгыбызды аябайлы, бири-бирибизге жакшылыгыбызды жугузалы, жардам берели, тажрыйба алмашалы. Ошондуктан группага эле таштап койсоңуздар, группадан улам бири-бириңиздерге керек болсо алып колдонсоңуздар болот. Анан ошол жакта мен жооп берем. Эгерде личкадан жооп жазып койсоңуздар, мен ал жакты карабай калышым мүмкүн да. Менде аябай эле группа көп, ошондуктан группага эле таштасаңыздар, суроолор болсо жакшы. Анан азыр чыгуу билекналарда өзүңүздөргө окуучунун оюнча кандай кадамдарды аткаруу керек, жалпы эле ар бир окуучу өзүнүн окуучунуз үчүн кандай иш аракеттерди жасайт, ага кандай баа бересиз, анан суроолор сунуштар. Азыр бизде кыскача окуучунун жөнүндө биринчи сабак болду, окуучунун жөнүндө, анология жөнүндө сабактар болуп атат. Улам кийинки сабактарда дагы суроолор болсо толуктайбыз. Азыр бүгүнкү сабак түшүнүктүү болгон болсо, кандай суроолоруңуздар бар, жалпы сунуштарыңыздар барбы, окуп түшүнүү үчүн бул ыкма пайдалуу эле деп ойлойсуздарбы? Мисалы, буга чейин мен практикалык жумушумда ушул окуп түшүнүү үчүн суроолорду бербей эле биринчи балдар окутканда, мисалы, таштандынын пайдасына зыян деген текстти окуп атканда балдар темасын да карабайт, аталышын да карабайт, авторун да карабай эле шарылдатып эле окуй, убакыт өтүп кетпесин деп, жана сынамык тесттер келгенде 500 сомдон, 200 сомдон, 150 сомдон тесттер келип атпайбы? Ошол тесттерди окуп атканда деп эле окуп анан деп эле анан жана суроолорго жооп берип баштаганда, андан кийин биз ушул окуганга чейин окуучунду окугандан кийин деген ыкманы колдонуп, балдар окуп баштаганда эжеке бул аябай такыр бир дагы текст түшүнбөй болгон жок. Ал 300 сөз болобу, 800 сөз болобу, 200 үндөөдөн турабы, 500 сөз болобу, эжеке бизге түшүнүктүү эле болуп атат. Оңой экен, сонун экен деп окуучулар жада калса 7-класстан баштап биз окуучуларды окутабыз аян окуу борборунда. Ошол 7-класстан баштап окуса уже бизге ушундай кайтарым байланыш берип атышат да, оңой болуп атат депчи. Ошол демек сиздерге дагы жыйынтык берет болуш керек. Эртең барыңыздар дагы практикалык ишиңиздерди жасап баштаңыздар. Жана иш аракеттер планын түзүп алыңыздар дегенсе, ошол кадамдарды жазып алсаңыздар, мектепке барганда эртең кандай тема болбосун, кайсы сабак болбосун колдонуп көрүңүздөр. Өз менен дагы бөлүшсөңүздөр болот. Анан ошондо биздин жалпы республикалык тестирлерден кыргыз тилинде гана эмес, бардык предметтерден окуп түшүнүүгө басым жасала турган болсо, анда биздин окуучуларыбыз Кудай буйрса бардык ийгилик жаратат. Эжеке рахмат, болду. Көп жакшы нерселерди үйрөндүк. Окуп түшүнүүгө анча түшүнбөдүм эле мен. Сиз аябай жакшы түшүндүрдүңүз. Рахмат. Бүгүнкү сабак аябай сонун болду мага дагы. Эжеке рахмат чоң. Сап турган теманы айттыңыз. Сөз пайдаланып турган сабак болду. Дагы күндө бардык эле түшүнүктүү болду. Суроолор барбы, урматтуу кесиптештер? Ооба, сонун сабак болду. Аябай сонун болду, бардыгы укмуш. Мурунку сабактан да сонун болду. Мен абдан жакшы түшүндүм. Уландысы болобу ушунун жана түшүнүү боюнча? Кандай дейсиз? Уландысы болобу дейм. Окуу жана түшүнүү боюнча. Болот. Жана биз аналогияларды биз мисалы 3 күн өттүк, 3 сабакта өттүк, ошол сыяктуу эле сүйлөмдөр толуктоон өтөбүз, окуу түшүнүү боюнча болот, бардыгы болот, урматтуу кесиптештер, Кудай буйрса. Рахмат. Биздин сабагыбыздын жарымы эмиле жарымы дагы болот, Кудай буйрса. Анан жекече кайтарым байланыш сөз жүргүзүлүп турат. Сиздерде дагы жекече суроолор болсо, материалдар болсо мен бөлүшөм. Азыр менде ноутбугумду бир аз обновление кылып алышым керек болуп атат. Ошон үчүн мен көп нерселерди жибербей атам. Мен азыр телефондо барларды анда-санда жиберип коюшум мүмкүн, бирок ноутбуктан мен көп нерселерди азыр сиздерге жибере албай атам. Анткени ноутбукта аябай материал көбөйүп кетти да. Тазалатып алып туруп сиздерге WhatsApp ачып, кадимкидей ноутбуктан бардык тапшырмаларды сиздерге, менде бар материалдарды сиздерге жиберем. Каалагандай колдонуңуздар, бирок
ачып бир сыйра көрүп божомолдоп кандай болот диагностика кылып алдын ала ачып көрүп даярдап алып колдонуңуздар. Даярда деп эле барып эле дароо эле колдонбоңуздар, бир аз даярданып алып анан барып колдонуңуздар. Андан тышкары жана бизде окуп түшүнүү боюнча чындыгында жана кыйналып атат балдарыбыз, муну мойнубузга алышыбыз керек. Биз бул нерседен качып кутула албайбыз. Ошондуктан ар бир сабакта окуп түшүнүүгө маани бериңиздер. Мисалы китепте кыргыз тилинен сабак окуп атсаңыз көнүгүү бар да, мисалы Юрий Гагарин же болбосо космос жөнүндө бир кыскача текст бар. Ушул тексттин ичинен сөзөк каштарын тапкыла, тең байланыштар татаал сүйлөмдөрдү тапкыла, аралаш татаал сүйлөмдөрдү тапкыла, көп багыныңкыл татаал сүйлөмдөрдү тапкыла деген сыяктуу тапшырмалар берилген китептерде бар. Өзүңүздөр деле адабият китептен, тарых китептен, физика китептен алдырып келгиле ушул текстти окуйбуз деп интеграциялаңыздар, урматтуу кесиптештер. Биз жөн гана жанагы ай Жамиля, ай бизде деген кылым карттар бир күн тоолор кулаганда деп эле жатып калып атабыз да, балдарга ал кызыксыз. Балдарга алар жана айтып атпайбызбы, 50 бет, 100 бет, 150 бет, 200 беттен турган текстти балдар бир жумада же 2 күндүн ичинде окуп келбей атат. Жок дегенде ошол чыгарманын видеосун, аудиосун угузуңуздар, бөлүп ошолорду талкуу жүргүзүңүздөр. Бир эле аудиосун угузсаңыздар, мисалы 2 абзац болобу, 5 абзацты угузасыздарбы аудиосун, мисалы. Аудиосун уккандан кийин балдар аудиону дагы кудум азыркыдай кылып туруп паузалар менен, мисалы, тоолор кулаганда деген чоң китеп бар. Ошону сиздер балдарга бердиңиздер, бирок балдар окуп келген жок. Бирок ошонун аудио форматын сабакта отуруп алып угузуңуздар. Же болбосо китебин эле алып өзүңүздөр окуңуздар. Окуп атканда биринчи абзацты окуп бүткөндөн кийин жанагындай суроолорду берип, ага чейин тоолор кулаганда деп эмне үчүн чыгарма аталып калды? Дагы бир Жабас деген атын да чыгып жүрөт. Эмне үчүн деп ойлойсуңар? Тоолор кулаганда деген эмне үчүн тоолор кулады деп ойлойсуңар? Кимдер жөнүндө сөз болушу мүмкүн деген сыяктуу суроолорду берип балдарга аудиосун угузасыз, же болбосо өзүңүз окуп бересиз. Биринчи абзацты токтогондон кийин суроо берип. Андан кийин эмне болот деп ойлойсуңар? Дагы экинчи абзацта ушундай кылып, жок дегенде бир күндө 300 сөз, 500 сөз текст окутсаңыздар дагы аудиосун угузасыздарбы, видео, киносун, мультфильмин көрсөтөсүздөрбү, кандай кылып интеграцияласаңыздар деле ошого сөз түрдө окуганга чейин окуучурунда окугандан кийин ыкмасын колдонуңуздар. Бул нерсени адаптация кылып алыңыздар, урматтуу кесиптештер. Ар бир сабакта бул нерсени колго алыңыздар. Чоң рахмат. Анда эмесе сиздерге бардыгы түшүнүктүү болсо, суроолор жок болгон болсо, жакшы эс алыңыздар. Чыгуу билетин көпчүлүгүңүздөр WhatsApp группадан жазып койсоңуздар. Кимде суроо бар? Наргиз эжеке, суроо барбы? Чоң Наргиз айым. Рахмат чоң Наргиз айым.